Man, I think I'm in love. Всем ассаламу алейкум туғандар, біздің бұл курсқа, сабаққа қош келдіңіздер демекшіміз. Бұйырса туғандар, бұл сабақ скучный емес, анткени біздің локация скучный емес. Так что сабақты аяғына чейин көріңіздер, сіздерге өте пайдалуу информацияларды айтып қана қойып отсаң, сіздерге практика жүзінде көрсөтүп, үйрөтүп қойып отсаңдар. Қараңыздар, мобилография деген сөз бұл просто так қол тартып, же болбосо телефон менен бир нерсени тартуу эмес туғандар. Бұл колуңуздардагы любой телефон менен шедевр жаратуу. Просто так эрежесин билишибиз керек. Эгерде эрежесин билсеңиздер, сиздер любой машинаны минип кете бересиздер деген сөз. Анда эмесе баштайлы. Туугандар, мобилография бул эң эле алгач туура камера настройкалардан башталат. Ошол себептен биз өзүбүз кандай настройкаларды колдонобуз, ошонун секреттери менен практика жүзүндө бөлүшмөкчүбүз. Андан кийин эле өзүбүз кандай эрежелерди колдонуп, кандай фишкалар менен видеолорду тартабыз, кандай светокоррекцияларды колдонобуз, монтажды кандай кылабыз, музыкаларды каяктан алабыз. Ушунун бүт баарын туугандар ушул сабактан толугу менен үйрөнүп чыкмаксыңар. И ещё бул платный эмес, бесплатно беребиз сиздерге. Плюс андан сырткары Инстаграмдан блог баштагыбызга почти 3 жыл болуп калды. Ошол себептен көпчүлүгү сурайт, кантип подписчик чогултсак болот, кантип көп просмотрларды алсак болот, в общем подачаны кантип туура жеткирсек болот деген нерселер бар. Ушуларга дагы бул сабактан жоо аласыздар. Так что туугандар, сабакты аягына чейин көрүңүздөр, өтө көп информация пайда алып чыгасыздар. Башкалар сатып аткан нерсени биз сиздерге бесплатно беребиз. Кеттик. Сабакты баштаардан мурун алдын ала тааныша кетели туугандар. Менин атым Эрнест, фамилиям Гүлжигит уулу. В общем, медиа сферасына жүргөнүмө почти 5 жылдын жүзү болуп калды. Акыркы 3 жылдан бери адамдарга сабак берүү менен алектенебиз. Ошол аралыкта онлайн, оффлайнды кошкондо 4000ден ашык окуучуларды окутуп чыгардык. Менимче бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Азыркы учурда позициябызды айта турган болсок, Кыргызстандагы эң күчтүү мобилографтарды тарбиялап чыгаруу. Мурда жалаң гана мобилографтар болчу, азыркы учурда биз позициябызды да өзгөртөт. Анткени азыркы учурда Reels деген тема чыкты туугандар. Инстаграмда просмотр алуу, Инстаграмда подписчик чогултуу жана ошол эле учурда Инстаграмдын жардамында жеке блог жүргүзүп, ошол аркылуу акча табуу. Ушул нерселердин да бүт баарын эске алып, биз ушул нерселердин үстүнөн иштеп келатабыз. Эмне үчүн өзүмдү күчтүү экспертмин деп атайм? Анткени Кыргызстанда мобилографияны эң алгачкылардан болуп баштагандардын бири мен болом туугандар. Ошол эле учурда Кыргызстанда эң алгачкылардан болуп окутуп баштагандардын бири дагы мен болом. Анткени 2022-жылы окутуп баштаганда ал учурда мобилография деген түшүнүктү эч ким түшүнчү эмес туугандар. Ошол учурда болушунча көбүрөөк адамга жай үчүн окутуу менен алектенип, натыйжада азыркы учурда мобилограф дегенди уже бардыгы түшүнүп калды. Ал эми экинчиси бул Кыргызстанда мобилографтардын арасынан эң алгачкы блог баштагандардын бири мен болом. Мен блог баштаган учурда бир да мобилографты көргөн эмесмин, блог жүргүзүп аткан. Ошол себептен блог аркылуу мен мобилография жаатында жакшыраак таанылып калгам. Ал эми үчүнчүсү Кыргызстандагы шоумен тармагындагы эң белгилүү адамдар, мисалы Нурлан Насип, Келдебек Атайбеков, Самат Эркинбеков жана тамадалардын көптөгөн шоумендердин мобилографтарын даярдап чыгарганбыз. Жана дагы бир эң өзгөчөлүгүбүз Кыргызстанда жок продукту создавать еттик. Бул 100дөн ашык сабактан турган Кыргызстан, Өзбекстан жана ошондой эле Казакстан өлкөлөрүнүн эң коз локацияларынан тартылган онлайн VIP мобилография курсун даярдап чыгардык. Ошол эле учурда өзү мобилография менен алектенип жүрүп, 2024-жылы Кыргызстанда жылдын мыкты мобилограф наамын алгам. Ал эми эң аягын айта турган болсок, азыркы учурда Кыргызстанда 70-80% иштеп аткан мобилографтардын бүт баары биздин окуучулар. Өзүм Инстаграмда 2022-жылы блог баштап, натыйжада азыркы учурда 300.000ден ашык каталчы чогултуп отурам. Бул аралыкта өтө көп информация, өтө көп каталарды кетирип, ошол эле учурда өтө көп билимдерди алдым. Ошонун натыйжасында 2 жыл аралыгында туура стратегия менен 300.000ден ашык подписчик чогулттук. Азыркы учурда ошол тажрыйбаларыбызды окуучуларыбызга бөлүшүп келатабыз. Мобилографиянын жардамында менин жашоом болуп көрбөгөндө өзгөрдү. Эң эле биринчиси бул эркиндикке чыктым туугандар. Анткени мобилография бул эркин жумуш, өзүң барасың, каалаган убакта тартып, каалаган убакта монтаждап, өзүң каалаган график менен иштейсиң. Бир кездерде максаты жок, өзүн таппай жүргөн Эрнест болсо, азыркы учурда ошол Эрнест күчтүү наставник, күчтүү мобилограф жана ошондой эле күчтүү Reels maker болуп отурат. Акыркы учурда инвестиция тууралуу көптөгөн китептерди окуп, эң жакшы инвестиция бул билимге болгон инвестиция экенин түшүнгөндөн кийин өзүмдүн билимиме көптөгөн акчаларды сала баштадым. Акыркы убактарда 500.000 сомдон ашык акчаларды инвестиция кылдым. Маркетинг тармагында личный бренд, мобилография жана ошондой эле өзүмдүн эксперттүүлүгүмдү көтөрүү максатында көптөгөн акчаларды билимиме салдым. Азыркы учурда туугандар, мобилография бул бизнести өнүктүрүү үчүн эң чоң курал. Анткени аны туура колдонуш керек. Эгерде сен өзүңдүн товарың бар болсо, ошол товарыңды сапаттуу тартып, сапаттуу монтаждап, ошол эле учурда туура подача менен жеткирбей турган болсоң, анда сенин товарыңды эч ким көрбөйт. Ошол себептен азыркы учурда эң чоң талаш бул интернет сферасы. Кимде ким контенттин схемасын, контенттин психологиясын жакшы түшүнө турган болсо, ошол гана рынокто утуп кетет туугандар. Ошол себептен азыркы учурда просто так мобилограф эмес,
мобилограф плюс маркетингти түшүнгөн адам боло турган болсо, ал адам өтө көп акча табышы мүмкүн. Эми мобилографияны үйрөнүп алгандан кийин сени нелер күтүп турат? Мисалы эң эле биринчи, эгерде сиз жеке ишкер боло турган болсоңуз, өзүңүздүн чакан жеке бизнесиңизди өзүңүз жүргүзүп кетсеңиз болот. Анткени азыркы учурда мобилографтарга минимум 15 000, 20 000 бир айга төленет. Бул новичоктордун акчасы туугандар. Ошол акча сенин чөнтөгүңдө калат. Ал эми экинчиси, сен эркин графикте иштөөнү каалап жүргөн болсоң, анда сага мобилография 100% туура келет. Анткени мобилографияда бир жумада бир жолу гана же болбосо 2 жолу гана барып, контент түшүрүп, ошол эле учурда каалаган жериңе барып, 1-2 саатта монтаждап жөнөтүп коюп, өзүң каалагандай график менен иштесең болот. Ал эми үчүнчүсү, эгерде сен шоу жылдыздары менен иштешкиң келип жүргөн болсо, анда мобилография тоже сага туура келет. Анткени мобилографиянын жардамында сен любой адамды видео сүрөткө тартып, алар менен тил табышып, иштешип кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуң. Жана мобилографиянын эң чоң плюсу, бул нерсени өзүм да колдондум. Эгерде сен Instagramдан жеке блог баштагың келсе, анда сага 100% мобилографияны билип алышың керек. Анткени жакшы контент чыгарыш үчүн жакшы тартканды билишиң керек, монтаждаганды билишиң керек. Ошол эле учурда Reels жагынан дагы бир аз алгоритмдерин түшүнүп ала турган болсоң, анда сен бат эле Instagramда таанымал болуп кетишиң мүмкүн. Так что мобилография азыркы учурда эң актуалдуу кесиптердин бири. Эми эң көп келген суроолорго жооп берип баштайын туугандар. Эң эле биринчи суроо, мага бул суроо өтө көп келет. Мен үйрөнүп кете аламбы? Мен да ушундай тарта аламбы? Мен нөлдөн баштасам, ушуна жыйынтыкка жетемби дегендер бар. Туугандар, негизи билесиздер, любой нерсени үйрөнүүдө бизге убакыт керек. Анткени сен мисалы, мен айтпайм, сен биздин курска окуп турган болсоң, бир жумада мобилограф болуп кетесиң деп эч ким айтпайт. Же болбосо бир айда болуп кетесиң деп эч ким айтпайт. Ал жерде 50-50 көз каранды. Анткени биз силерге үйрөтөбүз. Биз үйрөткөн нерсеге эгерде адам амал кылбай турган болсо, албетте ал үйрөнүп кетиши кыйын. Ошондуктан бул жакта практика керек. Мен өзүм дагы нөлдөн үйрөнгөм туугандар. Мен өзүм мобилографияны үйрөнүш үчүн 1-2 жыл убакыт коротком. Анткени мен билим алышты билген эмесмин, курстарга окуш керек экенин билген эмесмин, бирок ал кезде жакшы курстар деле жок болчу. Ошол себептен мен өзүм чисто практика аркылуу, көптөгөн каталарды кетирүү аркылуу анан мобилографияны өздөштүргөм туугандар. Бул нерсеге мага 1 жыл, 1,5 жыл убакыт кетти. Эми ушул нерсени мен сага бир жумада үйрөтүп коем деп эч ким айтпайт да. Ошол себептен бул жака конкреттүү түрдө мындай серьезный көз караш менен карап туруп, просто ар бир айтылган нерсеге амал кылып, практиканы өз убагында кыла турган болсоң, албетте сенде бат эле результат болот. Биздин окуучуларда азыркы учурда 1 ай, 2 айдын ичинде жакшы результатка чыгышып атат. Көпчүлүгүнө эле кызык болуш керек туугандар, эриңиз каяктан окуду дегенчи. Негизи көпчүлүгү ушул суроону мага көп берет. Сиз каяктан окугансыз, кимден окугансыз депчи. Мен жана айткан эле туугандар, через практика үйрөнгөнмүн. Бирок мен эң биринчи мобилографияны эмес, биринчи мен видеографияны үйрөнгөм. Башкача айтканда, камера менен тартканды өздөштүргөм. Анткени мен биринчи компанияга орношуп, ошол жерде камера аркылуу тартып, компьютер менен монтаждап, в общем, медиа сферасын ошол жактан түшүнүп баштагам. Ошол жакта 1-2 жыл убакыт короттум, 1-2 жылдын ичинде өтө көп нерселерди өздөштүрүп, күчтүү видеограф болуп чыккам. Андан кийин билесиздер, камера менен иштегенде өтө жумуш татаал, көптөгөн убакыт кетет, көптөгөн энергия кетет. Ошол себептен мен ошонун жеңилдетүү варианттарын кароого аракет кылдым. Ошонун натыйжасында өзүм акыркы акчама iPhone алып, iPhone 11 алгам. Ошол iPhone 11дин камерасы менен алгачкы жолу видео тартып көргөм. Салыштырып көрө турган болсок, профессионалдуу камерадан көп деле айырмасы жок. Андан кийин акырын программаларды өздөштүрө баштадым. Мисалы, CapCut программасын ошол учурда просто так текст жазганды билчүмүн туугандар. CapCut программасынан текст жазганды үйрөнүп алып туруп, ошону уже компаниянын жумуштарын телефон менен кылып баштагам. Ошонун натыйжасында 2-3 айдын ичинде мен телефондун жардамында видео тартып монтаждап калдым. Анан мен уже мобилография жатына кызыгып, уже ал жакты анализдеп баштадым. Көрсө, телефондун эле жардамында клип, кинолорду тартса болот экен туугандар. Ошол нерсени түшүнгөндөн кийин мен уже толугу менен телефонго кызыга баштадым. Ошол эле учурда iPhone'дун көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн байкай баштадым. Ошонун жардамында жеке блогум башталып кетти. Мобилография жатында окутуу башталып кетти. Азыркы учурда туугандар, бул телефондун жардамында любой нерсе кылсак болот. Эми туугандар, көп сүйлөбөй сабакка киришели. Сиздерден бир эле суранычыбыз бар. Сабактарды түрдүрбөй, аягына чейин ар бир нерсени жазып алыңыздар. Анткени бул жакта биз башкалар сатып аткан нерсени биз сиздерге бесплатно берген атабыз. Бул акысыз сабак болгондуктан, акысыз сабакта билесиздер, бүт нерсени информацияны батырыш кыйын. Ошол себептен биз өзүбүздүн курстагы эң базовый нерселерди, эң керектүү нерселерди камтыдык. Ошол себептен сабакты аягына чейин көрүңүздөр. Сабактын эң аягында сиздерге бир сонун сунуштарыбыз бар. Так что түрдүрбөңүздөр. 1,5 сааттык сабак бул сиздер үчүн өтө көп информация. Бир жерге тынч жерге отуруп алыңыз дагы, түрдүрбөй ар бир жерин көрүп, дагы бир айта кетчү нерсе, сабакты көргөндөн кийин сөзсүз түрдө практика кылып көрүңүздөр. Эгерде результат боло турган болсо, биз аябай кубанычтабыз. Ошол эле учурда сабактан кийин бир нерсе результат чыга турган болсо,
Стористериңизерге бөлүшүп койсоңуздар тоже кубанычта болобуз. Отзыв жазып койсоңуздар вообще кубанычта болобуз. Биз акы сабакты көрдүк, сонун онлайн нерселерди үйрөндүм десеңиздер, биз чынында максатыбызга жеткен болсоңдар. Мен ойлойм туугандар, буюрса ушул сабакты көргөндөн кийин сиздин мобилография тууралуу оюңуз 180 градуска өзгөрөт. Анда эмесе баштайбыз. Достор, эми сиздерге азыр мобилографиянын актуалдуулугу боюнча айтып кетейин. Потому что bunun келечеги барбы, бул тармакта кантип иштесе болот, кантип акча тапса болот, негизи эле мобилография азыр актуалдуулбу деген вопростор бар. Эми сиздерге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берейин. Негизи мобилография деген туугандар бул көпчүлүк ойлойт, просто так кооз картинка, кооз тартуу, ооба туура негизи ошондой. Бирок кооз тартып, кооз монтаждаганда любой эле адам билет, любой эле адам үйрөнө алат. Эң боль же проблема бул туугандар ошол кооз тарткан видеоңду сатууда. Көпчүлүгү өзүн сатууну билбейт. Башкача айтканда, сонун тартат, бирок услугасын сата албайт. Бул нерсени билбесең туугандар, анда сен үйрөнгөңдөн эч кандай пайда жок да. Ошол себептен мобилография бул кооз тартуу, монтаждоо, туура подача, еще андан сырткары өзүңдү туура сунуштоо, туура сатуу. Мунун бүт баарын сиздерге туугандар биз курста толугу менен үйрөтөбүз. Эми сиздерге мисал келтирип айта турган болсок, караңыздар. Мобилография бул азыркы учурда өтө актуалдуу. Неге? Анткени мисалы Бишкекте просто так бизнесмендерди алалы. Бизнесмендердин өзү бир 7 000-10 000га жакын бизнесмен бар Бишкектин өзүндө. Андан сырткары жеке ишкерлер бар. Жеке ишкерлер тоже 60-70 миң жеке ишкер бар. Булар жеке ишкер, өздөрүнүн бизнеси барлар туугандар. Ушулардын бүт барына мобилографтар керек. Потому что ар биринин Инстаграмда баракчасы бар. Ал баракчага жок дегенде бирден экиден видео чыгып туруш керек. Ал эми ал видеону ким чыгарыш керек? Мобилограф чыгарат, СММщик чыгарат. А эгерде аны алар чыгарбай турган болсо, өзү чыгарат, бирок эгерде өзү тартканды билбесе, просто так бизнеси күйөт деп айтып коебуз да. Ошол себептен эгерде сиздер жеке ишкерсиздерби, мобилографияга кызыгып жүрөсүздөрбү, анда сиздерге туугандар мобилографияны сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Потому что өзүңдүн товарыңды кооз кылып тартып, кооз көрсөтүү, еще не только кооз, заодно ошол эле учурда туура жеткирүү адамдарга. Ошол эң важный туугандар. Туура жеткире алсаң, анда сенин сатууң прям 3x, 5x, 10x чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мунун бүт баарын контент чечет. Потому что любой азыркы учурда билсеңиздер, блогерлер болсун, артисттер болсун, мега жылдыздар болсун, любойн контентине карап туруп анан баалап калдык да. Кимдин видеолору мощный, качественный, сапаттуу, ошол адамдын авторитети более жогору болот. Ошол адам адамдарга мындай более скромный, серьезный көрүнөт. Дороги көрүнөт. Анын бүт баарын мобилограф кылыш керек туугандар. Мобилография ошол себептен ойлоп калбаңыздар, бул просто так тартып коюу эмес, бул өзүнчө бир адис, өзүнчө бир кесип. Буну үйрөнүш керек, буга убакыт бөлүш керек, буга практика кылыш керек туугандар. Так что мобилографиянын актуалдыгы азыркы учурда өтө жогору. Эң башкы нерсени айтып коеюн. Мобилографияга талант керекпи деген нерселер бар да. Туугандар, талант 1%, 99% бул эмгек болот. Анткени сен практика, без практика эч нерсени үйрөнө албайсың да. Ошол себептен мобилографияга кирдиңиздерби, 90% только практика кылышыбыз керек. Бир нерсени үйрөндүң, сразу тарт. Бир нерсени айттуу, сразу кылып көр. Бир настройканы айтты, сразу автоматически кылып көр. Ошондо гана биз батыраак өсөбүз, батыраак үйрөнөбүз. И насмотренность деген нерсе бар. Насмотренность бул көрө билүү, кадрларды алуу. В общем, сенин творческий көз карашың деп коелу. Ошол нерсе өтө важный туугандар. Сен качан көз карашың кооз болот, бир кичинекей жерлерден да бир кооздуктарды көрө алсаң, анда сенде насмотренность бар деген сөз. Анда сен күчтүү мобилограф боло аласың, күчтүү видеограф боло аласың, фотограф боло аласың, режиссер боло аласың. В общем, өзүңдү творческий жактан анда сынап көрсөң болот. Ал эми бул туугандар, бул сабак просто так воздух сабак эмес. Биздин сабак прям мобилографиядагы негизги көпчүлүк билбей жүргөн базовый нерселерди көрсөтүп беребиз туугандар. Так что анда баштайбыз. Эң эле биринчи камера настройкалык өтөлү. Достор, билесиздер, любой нерсе биринчи эрежеден башталат. Бирок эрежелердин эң биринчиси бул смартфондун, телефондун камерасынын настройкасын оңдоо. Сиздер камера настройкасын туура кылганда гана сиздер каалагандай качественный контенттер чыгышы мүмкүн. Демек, настройканы турлаган билишибиз керек. Биздин видеолорду көрөт болушуңуздар керек, достор. Ошолор кандай настройкалар менен тартылат, кандай фишкаларды колдонобуз, ошонун бүт баарын сиздерге айтып бермекчимин. Туугандар, караңыздар, мен азыр сиздерге iPhone'ун көрсөтүп берем. Настройка бөлүмүнө киресиздер дагы, бул жактан камера дегенди таап алабыз. Камерага кирсеңиздер 1080-60, то есть запись видео деген бар. Запись видео бул, то есть видео кандай форматта жазылыш керек, кандай качествода жазылыш керек. Ушул эң негизги ролдоно турган жер туугандар. Ушул жерге жакшылап көңүл буруңуздар. Мен өзүм негизи көбүнчө 1080-60, анан 4К-60-ты колдоном. Не үчүн караңыздар. 1080-60 бул стандарт качество, орточо, бирок 4К эле чыгат качествосы. Экөөнүн көп деле айырмасы болбойт.
Бир минус жери, эгерде сиздер 4К 60ка тарта турган болсоңуздар, 1 минуттук видеоңуздар примерно 300-400 мегабайт болуп кетет. А эгерде 60 кадр секундага тарсаңыздар, бир 60-70 мегабайт болот. То есть объем жагынан утасыздар деген нерсе келип чыгат туугандар. Эгерде сиздердин памятыңыздар кенен болсо, анда пожалуйста 4К 60ка тарсаңыздар болот. Мен өзүм телефонум 512, ошол себептен көбүнчө 4К 60 колдоном, чтобы прям болушунча детально, качественный алыш үчүн. Ошондуктан эгерде сиздер заказга чыгып калсаңыздар, более скромный, серьезный монтаждар, заказдар болуп калса, менин сунушум ушуга коюп тарсаңыздар өтө шикарный качество чыгат туугандар. Так что колдонуңуздар. 4К 60ка коем. Анан улучшенный стабилизация деген бар, буну сөзсүз түрдө күйгүзүшүбүз керек. Потому что iPhone'дун камерасы бир аз титирип кетиши мүмкүн. Ошол учурда бул сиздерге жардам берет. Телефонуңуздардын, то есть кадрыңыздардын титиребей, плавный чыгуусуна. Демек бул бизге керек. Анан автовыбор частота кадров деген бар туугандар, буну выключить кылып өчүрүп коебуз. Бул бизге не надо. Мен бул жактан чыгам. Запись замедленный видеону 240ка коюп коебуз кадр секундына. Запись киноэффект тоже өтө важный настройкалардын бири туугандар, буну сөзсүз түрдө билишибиз керек. Бул киноэффекттин көбүнчө мен 4К 30га коем туугандар. Бул дагы максимум картинканы алып берет. Эгерде тартылган видеону компьютерде монтаждай турган болсоңуздар дагы ушул өтө сонун. Прям шикарный качество менен чыгарып берет туугандар. 4К 30га коебуз буну. Андан кийин сетканы жандырып коем, уровеньди жандырып коем. Еще могу жерден форматы деңге киребиз да туугандар. Буну высокоэффективный кылабыз, то есть захват камерасы более бизге качественный чыгарыш үчүн, более высокий сапатта чыгарып бериш үчүн ушуну коюп коесуздар. Анан управление ProRAW деген формат бар. Бул сүрөткө тартканда керек болот. Эгерде сиздер сүрөтүңүздөрдү как чоң бир баннер кылып чыгарам десеңиздер, пожалуйста, сиздердин колуңуздарда телефон жетиштүү туугандар. Ушул режимде жандырасыздар дагы, тартсаңыздар сүрөтүңүздөрдү баннер кылып чыгарып алып билип койсо болот. Ошончолук качествода алып берет. Эгерде колдонуп турган болсоңуздар, пожалуйста, жандырып алсаңыздар болот. Анан Apple ProRes деген бар, буну өзүм да колдоном. ProRes бул без цветокоррекция алып берет, картинканы боз болот. Аны өзүңүздөр кааласаңыздар телефондо, кааласаңыздар компьютерде профессиональный цветокоррекция берсеңиздер болот. То есть телефондун мүмкүнчүлүгү ушунча алып туугандар. Бул менин эң негизги колдонгон фишкаларым туугандар. Эң негизги настройкалар ушулар. Мындан сырткарыда толтура настройкалар бар. Алар эми съемкага жараша туугандар. То есть ситуацияга жараша камеранын настройкаларын өзгөртүп кетишибиз керек. Аны мен азыр бир видеодо айтып бериш кыйын. Аны мындай целый бир курска же болсо окууга дейм, курстан көрүп алган жакшыраак туугандар. Потому что ал жакта биз кенен берип салганбыз. Кайсы учурда кандай настройка коюп тартыш керек. Мисалы сырткы съемкада кандай, кечки съемка, мисалы кечки съемканын өзүнүн настройкасы бар да. Аны өзүнчө кечинде көрсөтүп бериш керек туугандар. Так что ошого окшогон нерселердин бүт баарын биз основной курсубузга кошуп салганбыз. Эгерде может основной курска окуп кала турган болсоңуздар, ошонун бүт баарын ошол жактан табасыздар туугандар. Анда эмесе биздин биринчи настройкабыз бүттү, эми съемкага киришебиз. Достор, эми көп сүйлөбөй сразу практика жүзүнө өтөлөр. Азыр биз Нячангдын Панагар деген жериндебиз. Муну Чамский башня деп коет. Башкача айтканда байыркы комплекстердин бири. Бул комплекс элестетиңиздер туугандар, мындан почти 7-кылымдарга, 12-кылымдарга таандык экен. Почти 1000 жылдык тарыхы бар здание. Бул жерге адамдар туугандар сыйынганы келишет. Анткени бул диний комплекс экен. Мурда мисалы индуизмге сыйынып жүрсө, азыр буддизм болуп кеткен туугандар. Эми бул бир аз тарыхын айтып кеттим. Эмне үчүн айтып атам? Анткени ушундай жерлерди тарта турган болсоңуздар, көпчүлүк мисалы мощный салууларга барат, бирок тарта албайт да. Азыр мен сиздерге өзүм колдонуп жүргөн, биз колдонгон фишкаларды, негизги инструменттерди сонун кылып бөлүшүп берем. Кандай тартабыз, кандай эрежелери бар, атмосфераны кантип вау кылып көрсөтүп койсок болот, Караңыздар, эң биринчи камерага киребиз дагы. Камераңыздарды таапты жак барчу алыңыздар. Бул эң важный нерсе. Анан экинчиси, мен көбүнчө 0.5 коем. Мисалы 0.5ка коюп туруп, давайте мына туристтерди тартып коелу. Бул бир вариант. Еще мен туугандар, мынаяктан азыр зданияны көрүп атам. Өлө коебуз экен. Азыр ушуну симметричный алабыз. Так, ортого аламыз зданияны, караңыздар. Запись коебуз. 1, 2, 3 кеттиги. Всё, бул жетет бизге. Еще мен бул жактан туугандар, мындай кадр көрүп атам. Мына жактан тарталы. Караңыздар, как красиво, Көбүнчө 0.5-ти койсоңуздар, мындай информация көбүрөөк болот дагы. Атмосфераны сонун жеткиребиз. Еще видеоңуздар плавный чыгат, билип алыңыздар ушуну. 0.5ке койдум, запись коебуз. Оң жакка карай басам, караңыздар.
Все. Кадрды бир көрүп коелу. Силерге сразу по факту көрсөтүп кетейин, мына караңыздар. Кино туугандар, кино. Эми могу жактан кечке эле храм боло бербеш керек, потому что бизге атмосфера керек. Адамдардын эмоцияларын алабыз, жүргөндөрүн алабыз. Мисалы, могу жак город туугандар. 2x'ка коем, потому что бир аз жакыныраак алып алышым керек. Запись коебуз, акырын оң жакка карай жылам. И все. Болушунча туугандар, маанилүү жерлерди алганга аракет кылыңыздар. Маанилүү жерлер ушул эң важный, потому что видеону көргөндө адамдар бир нерсени түшүнүш керек. Көпчүлүгү просто да кол сарсам эле адамдар көп көрөт андамда дейт да. Нет, сен кызыктуу тартышың керек. Кызыктуу кылып тартсаңыздар, анан адамдар көрүшү мүмкүн туугандар. Андан кийинкиси туугандар, мен могу жерден өлө бир красивый ракурс көрдүм. Мону 2x'ка коебуз дагы туугандар. Акырын тетиги храмды көрсөтүшүбүз керек. Муну көрсөтүш үчүн киношный бир ыкма бар, өзүм өтө көп колдонгом ушуну. Мисалы, бул жактан бир ичип келесиздер да, караңыздар. Запись коебуз, кеттик артка жылам. Же экинчи вариант бар. Мындай турабыз туугандар. И жогору карай көтөрүлөбүз. Сразу кадрды көрсөм сиздерге. Кадрды текшеребиз. Мына. Эски музыка менен мындай чыгып келет да. Элестеттиңиздар. Эми 05 менен мисалы. Иши ошол эле жерде запись койдум, кеттик. Всё. Могу жакта да бир эки нерсени көргөм, азыр ошолорду көрсөтөбүз. Негизи достор, видео тартуу деле оңой эмес. Просто көпчүлүк ойлойт, местасына туруп запись басып койсоң бул уже видео дейт да. Видео издегенде, то есть видео тартканда көбүнчө кадр издейбиз туугандар. Кадр издейбиз, момент издейбиз. И еще ошол моментти тапкандан кийин аны жакшы тартып алышым керек, кармап алышым керек. Мисалы караңыздар. Так. Биз могу жерден мен өзүм дагы бир фишканы колдонойн. Өзүм өтө көп колдондум видеолор тартканда. Бул күндүн нуру туугандар. Муну луч деп коебуз. Күндүн нуру менен кадрга кирип келсеңиздер же кадрдан чыгып баратсаңыздар өтө сонун чыгат. Мисалы караңыздар. Мисалы мен могу жерден бир көргүм келип атат. Мына турабыз, караңыздар. Зданияны алам ортого. Запись койдук, артка жылабыз. И вот. Дагы бир жолу, еще раз. Запись коебуз, артка жылабыз, и могу жерде күндү караңыздар. Вот. Ушуну алыш керек да туугандар. 1, 2, 3 кеттик. Супер. Кадрды көрөм. Караңыздар, кадр келип атат артка жылып. Мынакей. Кадр өзүм тип жылат. И күндүн нуру. Мощно. Эми бул жактын өзүнүн адамдарына тартып коелу. Мисалы 5x'ка коебуз туугандар. Запись коем, и вот. Биякта адамдарды тартсак болот. Картинкаларды тартсак болот туугандар. Главное тартуудагы эң негизги жерин айтып коем, бул титиребей тартуу. Титиребей тартышыбыз керек. Пальмаларды да көрсөтүп коелу. Пальмаларды мисалы кээ-бирлер мындай эле тартып коюшу мүмкүн да туугандар. Это не надо. Ушуну да более жакшыраак көрсөтсөк болот. Мисалы мен өзүм колдонгом. Өйдөдөн ылдыйга түшкөн ракурс өтө жагат мага туугандар. Мындай турабыз. Запись коебуз, артка жылат. Всё. Көрөлү кадрды. Караңыздар вообще. Муну криволинейный деп коет. Бул боюнча биз курста өтө соңку түшүндүргөнбүз. Основной курска көрө турган болсоңуздар, ал жактан криволинейный деген бар. Бир объектти айланып тартуу, ага жакында буну спидрамкын кыймылдары уже. Ал көбүнчө унааларды тартканда, магазиндерди тартканда, скоростной монтажда тартканда керек болот туугандар. Бул боюнча основной курстан кенен көрүп үйрөнүп алсаңыздар. Эми достор, бияктын эми көбүнчө бул здание болуп атпайбы? Любой видеодо бир смысл болуш керек да. Ушуну эске алып коюңуздар. Смыслы жок видео, буну эч ким сатып албайт дагы, көрбөйт дагы, никому не интересно. Поэтому эске алып коюңуздар, ар бир видеодо, ар бир кадрга бир маанини камтыңыздар. Адам көргөндө бир нерсени түшүнсүн, мындай нерсе турбайбы депчи. Мисалы, могу жерден моулар таратып болсо, уже бизге все понятно, эмне бар, эмне жок. 05ке коебуз туугандар. И тартка жылабыз. Все, буларды тартып алдым.
Анан более крупный планмен мисалы могу эженин иштеп атканын караңыздар. Колдорун тартабыз өзүнчө мындай. Мисалы мону более динамичный кадр деп коет. Кыймылдап тартасыздар, движение. Бул боюнча өзүнчө биздин основной курста переход деген сабак бар туугандар. Ал жерде динамичный кадрларды көрсөтүп бергенбиз, кандай тартылат. Ошонун 1-2 ыкмасын көрсөтөйүн силерге. Турабыз мына. Движение кетет мындай. Всегда движениеде турабыз. Же могу жакта бар. Бул көбүнчө бизге эмнеге керек дей турган болсоңуздар, зачем так десеңиздер, видеонун күчөгөн жерине керек. Музыка күчөгөндө биз ушуларды колдонобуз. Мисалы, могу тоже работает, караңыздар. Запись коебуз. Мен кээде ушул нерсени да колдоном. Бир запись коебуз дагы, бир мүнөт, ашып барса 1 мүнөт моменттерди кармалабыз, монтажда кесип туруп чогултам. Аны монтажда көрсөм силерге. Еще бир динамичный кадр, криволинейный. Мурда жанаракта айтпадым, ошону да бир колдонобуз туугандар. Турабыз, айланып барам адамга. Кеттик. Шуна коебуз дагы, потом колдор кетет, башка кетет. Көпчүлүгүнүн катасы бар туугандар, бул бир эле месседе тартуу, биринчиси. Мындай турат дагы. Мынтип туруп. Мына тартып туруп көрсөтүп коет да туугандар. Бул видеону ким көрсün да? Сага эле интересный болушу мүмкүн. Муну башкалар көрөбү, көрбөй точно билбейм. Сен адамдарга көрсөтүш үчүн мындай башкараак ракурстардан көрсөтүш керек да. Мисалы, жана жакшы жерге жакшы ракурс менен кара деген нерсе бар да. Ошол себептен мисалы, сонун эле жер турат. Ушуну дагы мындай подачаны бир кызыксыз кылып көрсөтүп коет да. Ошон үчүн туура караш керек. Мисалы караңыздар, ар бир нерсени бир уровень деген нерсе бар биздин сабакта. Тоже боюнча основной курска окусаңыздар, сону түшүнүп аласыздар. Сиздерге бир учуну түшүндүрүп коеюн. Уровень деген любой нерсени өзүнүн объектине тартуу. Мисалы, муну адам турат. Буну мен үстүнөн тартсам, бул башкача көрүнөт. А эгерде буну мен ылдыйдан тартсам башкача көрүнөт. Буну менен тең болуп тартсам башкача көрүнөт. Менен тең көрүнөт. Көрдүңүздөрбү? Сиздер любой нерсени ушуну тест кылып көрүңүздөр. Любой бир объекти өзүнүн деңгээлде тартып көрсөңүздөр башкача көрөсүздөр уже. Буну ракурс деп коет. Ракурстун 1-2 ыкмасын караңыздар. Мисалы, үстүнөн тартып көрөм. Бул бир вариант. Буну менен тең болуп тартып көрөбүз. Давайте киноэффект колдонолу. Тең болуп тартып көрөбүз. И 0.5-ке коем. Астынан тартып көрөбүз туугандар. Мында кылып туруп эле айланып коесуздар. Көзүм жумуп тартып берейин даже. Караңыздар. Текшеребиз. Бул астынан тартылган ракурсуна. Бул башкача көрүнөт. На уровне глаз деп коебуз. И наверх үстүнөн. Көрдүңүздөр, бир эле объект ар түрдүү көрүнөт да. Демек, буну подача деп коебуз, ракурс деп коебуз, план деп коебуз. Мунун бүт баары мен сиздерге азыр ошол основной курсубуздун бир 0.12% эрежесинде көрсөттүм. А так, мындан башка толтур эрежелер бар. Мисалы, пландын түрлөрү бар, общий, средний, крупный, дальний план. Алар менен иштей турганбызак, мына жерде чачып салабыз вообще эле. Ракурстун түрлөрү бар, нежный ракурс деп коет, үстүнөн тартылган ракурс, капталдан тартылган ракурс, анын түрлөрү көп туугандар. Алар боюнча көрсөтүп турган болсом, могу жакты башкача көрөсүздөр, келгиңиздер келип кетет мына жаккачы. Потому что ракурс роль ойнойт ал жерде. Демек, биздин сөйөмкө ушу менен почти аякталды. Эми ушул эле материалдарды туугандар сиздерге азыр просто так тартканда эле үйрөтпөй, монтажда үйрөтөбүз. Кеттик. Достор, анда эмесе биз монтаж сабагына келип жеттик. Азыр сиздерге мурдагы тартылган материалдарды монтаждап көрсөтөм. Так что сабакта аягына чейин көрүңүздөр, өтө сонун фишкаларды үйрөтөбүз. И мунун бүт баары сиздерге бесплатно үйрөтүлөт. Мен өзүм көбүнчө CapCut программасын колдоном туугандар, ошондуктан CapCut программасына киресиздер дагы. Могу жактан новый проект кылабыз. Материалдарды тандап алабыз могу жактан. Так. Всё. Мен өзүм туугандар көбүнчө видеолорду биринчи кошуп алып туруп, анан, то есть видеолорду картинкага карап туруп кошом туугандар. Мага ошол жагат. Сиздер өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап көрөсүздөр. Ошол себептен азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Биринчи кадрыбыз бизде деген
Могун тарткан болчубуз, билесиздер. Вот ушуну коебуз дагы. Всё. Мына жака келбейт. Анан музыкага мен бир музыка таап алдым. Могу музыканы коебуз буюрса. Так, музыканы кантип алабыз? Поделиться басам дагы, Телеграмда басабыз. Скачать видео из YouTube кылам, жөнөтөбүз. MP3-ни басабыз. И всё, музыка түштү бизге. Музыканы көчүрөм. Көчкөндөн кийин музыканы басып турасыздар дагы, выбрать басабыз, отправить и капкат. Болду. Эми музыканы билесиздер, бир бизге моменттери керек. Ошон үчүн мен эң кызыктуу жерин кесип алышым керек. Коелу. Всё. Могу жерден кесип алабыз. Удалить. Сол жака жылдырам. Караңыздар. CapCut программасын уже кесип, башка нерсени балким сиздер билет болушуңуздар керек. Ал боюнча көп айтпай эле түшүндүрүп эле коеюн. Мен өзүм кандай колдоном? Монтажда көбүнчө скоросту жайлатам. Мисалы 0.7, 0.6, 0.5. Более бизге эстетичный, более киношный болуп чыгат. Могу жерден баштайбыз мынакей. Эчтене кысартыш керек экен. Музыканы кысартыш керек бир аз. Сол жака жылдырабыз и кетип караңыздар. Анан монтажда бир нерсени эске алып коюңуздар. Музыка күчөгөндө биздин мындай кызыктуу кадрларды койгонубуз жакшы. Мисалы келет, могу жерден музыканы карасаңыздар, мындай тондор көтөрүлүп атат. Ушул жерге келебиз дагы, разделить, удалить, всё. Эми могу жерге экинчи кадрыбызды коебуз. Мисалы деген мага жагып аткан могу кадрдагы ушул кадрларды койсок болчу да. Бир аз кыскартабыз. Мына караңыздар. Мына тип келет. Вообще супер. Анан кадрларыңыздар 1-2 секунд турган жетиштүү тугандар, өтө узун коюштун кереги жок. Анан кадрдын эң кызыктуу жарай турган жерлерин коюңуздар. Ушул өтө важный. Мисалы келди. Музыка прям атмосферага ылайык болуп атат да. Анан кийинкиси менде мисалы моуну коелу. Так, могу моменттен баштап керек бизге. Разделить, но жагы мага керек эмес. Удалить кылабыз. Караңыздар. Так. Могу жерден кесеткенмин. Разделить, удалить. Кетти. Здесь и удалить. Могу скорость боюнча кызыгып аткан болсоңуздар, тугандар, бул скорость темасында биздин основной курста өтө кенен түшүндүргөнбүз. Потому что скорость бул көп нерсени роль ойнойт тугандар. Монтажда болсун, атмосфераны жеткизүүдө болсун, жайлатып, скоростной монтаждар, спидрамп. Ошонун бүт баары ушул жерден жасалат, билип алыңыздар. Скоросттон. Ал боюнча основной курста прям толтура информация бар. Могу жерден разделить кылайын, могу жака кичине керек эмес, удалить. Караңыздар. И музыканын тону өзгөрүп атат, байкасаңыздар. Демек ушул жерден кадр алмаш керек деген сөз. Разделить, удалить. Дальше бизде эмне кадрлар бар экен? Мисалы адамдардын өтүп атканын коелу. Басып кетип атканы. Ошону да скоростко киребиз тугандар. 0.5 бул скоросттун бир эле түрүн көрсөтөм силерге. Всё, разделить, удалить. Следующий кадр бизде деген өзүмдө тартып койгон кадрларым бар. Аларда ортолоруна кошуп кетсек болот тугандар. Мисалы деген могу кадр жаккан өзүмө. Скоростко кирем, 0.5ке коебуз и караңыздар. Могу жерден разделить, удалить и следующий. Кийинки кадрга деген бул жактын атмосферасын жакшы көрсөткөн эмне видео бар экен. Койбойбуз. Мону койсок болчу да еще. Бир аз кыскартабыз дагы. Могу жерде музыка күчөп атат тугандар, ушул жерге еще более эмоциональный кадр коюшубуз керек. Мисалы, вау, могу да бар экен. Мына караңыздар. Ушул жерге чейин кыскартабыз. Именно мисалы луч деп коет, кадрдын мына күндүн чыгып атканын карасаңыздар, ушул моменттер дагы кадрга өтө сонун эффект берет да. И можно башталып. Мону скоростун жайлатышыбыз керек. 0.5ке коебуз. И артка жылабыз.
эми могул жерден бир кадр кошом, ошону менен почти биздин кадр чогулуп бүтөт туугандар. Адамдардын иштеп аткандары керек туугандар. Могу момент койсок болот. Бир аз кыскартабыз. Мындай секрет бар, караңыздар. Мында келет. Так. Келет. Болду, ушул жерден разделить кылабыз, скоростун түшүрүп салабыз 0.5-ке. То есть келет дагы бизде кадр жайлайт туугандар, мына караңыздар. Еще жайлатыш керек экен, более атмосфера. Давайте 0.3-ке коелу. И кетти. Ушул жерден эми адамды көрсөтөбүз, эми адамдын бир кыймылын көрсөтүшүңүздөр керек да. Чтобы көрүүчүгө мындай понятныйраак болуш үчүн, мисалы бизде кыймылдуу кадр, мисалы все, мону коебуз. Муну да скоростун жайлатыш керек. 0.3ке чейин. Караңыздар. Кичине кыскартабыз. Болду, ушул жерге чейин туугандар, ушул жерге коебуз. Дагы эми аягына жыйынтыктоочу кадр коюп коем. Эң аягына туугандар буюрса могу кадр менен бүтүргүм келип атат. Кичине кыскартабыз дагы, кетти. Мону жайлатабыз дагы, туугандар, караңыздар. 0.5ке коем, кетти. Болду. Разделить, удалить, музыканы дагы өчүрөм. Бизде 23 секундалык видео чыкты, туугандар. Анан музыканын аягын жайлатып коюш керек. Анын үчүн музыканы тандайсыздар дагы, в цветанияга кирип туруп, осветление коем. Анан музыка менен иштөө боюнча дагы туугандар өтө важный. Музыкада мисалы караңыздар, могу звуковой эффектке кирип туруп өтө көп нерселерди иштеп салсам болот да, более динамичный кылып. Ал боюнча дагы биздин основной курска кире турган болсоңуздар, ошол жакта именно музыка менен иштөө боюнча өзү сабактар бар. Музыкаларды каяктан алабыз, кантип табабыз, кайсы тармакка кандай музыкалар колдонуш керек, биз өзүбүз каяктан алып колдонобуз, ошонун бүт баарын сиздерге основной курста туугандар көрсөтүп беребиз. Все, туугандар, мону койдум. Анда бир нерсе бар. Муну да сиздерге көрсөтө кетейин. Ключ коесуздар. Могу жерге ключ коем. Аягына ключ коебуз и могу жактан затемнение деген бар. Затемнение бул прозрачность деп түшүнсөңүздөр болот. Деп чүрүп коебуз и все. Бизде мындай видео болот аягы. Болду. Анан видеонун звуктарын өчүрүп коебуз. Туугандар, бир көрөлү бизде чогулган видео. Өткө жетпей ушундай видео чыгардык, туугандар. Эми туугандар, биз музыка койдук, кадрларды чогултуп алдык. Эми дальше биз деген видеону экспорт кылышыбыз керек, бирок экспортлардан мурун силерге дагы бир нерсени бөлүшкүм келип кетти. Бул боюнча негизи туугандар биздин основной курста кенен түрү бар. Бул светокоррекция, барыңыздар билесиздер. Видео более дороги көрүнүш үчүн, кымбат көрүнүш үчүн светокоррекциясы да кымбат көрсөтүш керек ошону. Ал үчүн туугандар светокоррекциянын өзүнүн настройкалары бар, өзүнүн фишкалары бар, секреттери бар. Алар боюнча основной курста даже CapCut программасынын өзү боюнча туугандар 10 сабак бар да основной курста, то есть обзорный. Просто киресиң, CapCut программасын полный чечип чыгасың, сенечи. Бакырып сүйлөп атам да, просто булары. Эми туугандар, азыр мен светокоррекцияны көрсөтүп коеюн, мен өзүм кандай колдоном. Настройтке киребиз дагы. Могу жактан светокоррекция деген бар, туугандар, ошону тандайбыз. Автоматик светокоррекция беребиз бир аз. Потом бир аз контрастность берип коем. Частота цвет кичине түшүрөбүз. Давайте могуну кичине созоюн. Могу кадрга карап иштегим келип атат. Давайте ошого карап иштели. Анан фильтрлардан өзүм колдонгон көбүнчө бул жактан туугандар насмотренска жараша, анан локацияга жараша. Мисалы шаарды тартсаңыздар, шаарга өзүнчө светокоррекция берилет. Тамак аш тартсаңыздар, ага өзүнчө. Модель тартсаңыздар, ага өзүнчө. Анткени бир светокоррекция башкага түшпөйт туугандар. Ошону эске алып коесуздар. Мисалы мен могу жерге деген бул город болуп атат. Мен
более шаардын атмосферасын берип коет. Мисалы, могул жакшы экен. Ушундай коебуз. Все, вау. Өтө сарыш болуп кетти. Ишни могул жерден насыщенность түшүп коебуз сонда. Biraz azaytıp koyalım. И все вроде. Ondan yana жазып коебуз. Бул светокоррекция боюнча туугандар. Светокоррекция боюнча основной курста ар бир тармакка өзүнчө светокоррекция белгилендирип үйрөтөбүз. Мисалы, биздин основной курста не только бир эле видео. Биз азыр атмосферный видео гана тартып туугандар. Мындан башка спидрамп бар, клип тартуу боюнча сабагыбыз бар, модель тартуу боюнча бар, автоунаалар тартуу боюнча бар. Ушунун бүт баарына өз-өзүнчө светокоррекциялар берилет. Өз-өзүнчө даяр шаблондор колдонулат, луттар колдонулат, анын бүт баары биздин основной курста тууган. Но мен силерге кандай бергенимди көрсөтүп кеттим. Эми туугандар видеону экспорт кылабыз. Экспортларда так, экспорттун жанында турганда эле басасыздар дагы. Могу биринчиден бизге керек эмес, өчүрүп коем. 1080-60 кылабыз. Битрейт кичине азайтып коем. Все. Ушул менен биздин видео экспорт. И бул экспорт дагы бул именно атмосферный видеону экспорту туугандар. Кээде мисалы 4К менен тартып кала турган болсоң, анда башкача экспорттор болот. 1080-60 менен тарткан болсоңуз башкача экспорт болот. И скоростной монтаждардыкы өзүнчө экспорт болот. Потому что ар кайсы тармактын өзүнүн бир нюанстары бар туугандар, ошолорду эске алып коюш керек. Ал боюнча основной курста бүт баарын чечкелеп, көрсөтүп, түшүнүк бергенбиз. Ошондуктан ал жака бара турган болсоңуздар, окуй турган болсоңуздар, мындан да көп нерсе үйрөнөсүздөр деген сөз да туугандар. Мындай туугандар, биз сиздер менен бул прям вау монтаж эмес, ооба, бул жөнөкөй монтаждын бир түрү. Потому что эмне үчүн бизге жөнөкөй эле нерсе, анткени туугандар, обычно ушул нерсени билбеген адамдар да бар да. Жөнөкөй кичинекей каталар туугандар чоң каталарга алып келет, билесиздер. Ошол себептен мен сиздерге эң жөнөкөй базасын көрсөтүп бердим. То есть мобилографиядан эмне эске алыш керек. Эгерде ушул мен көрсөткөн нерсе менен эле сиз алгачкы видеоңузду тартып монтаждай турган болсоңуз, тогда у вас хорошо получится, да? Анда сиз өзүңүздү мобилография жаатынан өзүңүз сынап көрсөңүздөр болот туугандар. И еще бул биздин основной курсубуздун болгону 0,2% эле деп койсом болот. Потому что бул жерде мен бир эле видео сабак болот, биринчиден, экинчиден акысыз сабак болот, үчүнчүдөн сиздерге полный информацияны сразу бир видеодо бере албайм эч качан. Аны өз-өзүнчө түшүндүрүп, майдалап, жеткиришибиз керек да. Ошол себептен улам дагы биз сабактарды өтө көпкө бөлгөнбүз, модулдарга бөлгөнбүз. Окуй турган болсоңуздар, ал жакта ар бир нерсени ийне жибине чейин түшүнүп чыгасыздар да. Майда, бүт баары майда туугандар. Мисалы, CapCut деген сабак өзү 10 сабактан турат. Разговорный видео дей турган болсок, разговорный видео боюнча өзүнчө бир 10 сабак бар туугандар. Бир 7-8 сабак бар. Еще разговорный видео бир эле деңгээл эмес, 3 деңгээлде көрсөтүлөт туугандар. Бул жөнөкөй монтаж бар, средний монтаж, более сложный монтаж, анимацияларды кошуп, динамичный мына видеону более продающий кылып жасаш үчүн. Азыркы учурда Кудайга шүгүр биздин окуучулар өтө биз көрсөткөндөй кылып жасашып атат да. Элестетиңиздер, онлайн сабакты көрөт, биз кандай жасасак ошондой кылып жасайт. Анткени бизде плюс тартылган материалдарды бере турчу өзүбүздүн каналыбыз бар. Ал жака киришет дагы биз тарткан эле материалдарды көчүрүп алып туруп, сабакта кандай көрсөтсөк ошондой монтаждап көрүшөт. Бул өздөрүнүн монтаждагы насмотренностун өстүрүү үчүн туугандар, өздөрүн ошол жактан более өнүктүрүш үчүн. Кээ биркер айтышы мүмкүн, эми тартканга телефонум жарабайт десе, анда пожалуйста биздин кадрларды алып монтаждап үйрөнө бергиле дейбиз да. Ошол окуучуларды туугандар мындай бир эле багытка буруп койбошубуз керек. Ар тараптан варианттарды коюп беришибиз керек да, чтобы жакшы үйрөнүп чыгыш үчүн. Бул нерсе дегени сенин телефонуң не важно деген сөз. Эгерде биздин курска окуй турган болсоңуздар, телефон не важно деп биз ачык эле айтабыз да. Анткени Redmi телефон болсун, Samsung болсун деле ошол менен деле монтаждап үйрөнсөңөр болот. Бирок телефондун деңгээлине жараша кээ бир телефондар мисалы сложный монтаждарда катып калышы мүмкүн. Ал жагын эске алып коебуз албетте. Эгерде туугандар азыр мен көрсөткөн нерселерди сиздер кылып көрүп окшошкон болсо, демек мээдеги жана бир суроо бар го, онлайндан результат болобу деген. Ошону алып салыш керек да. Мен көрсөттүм, сиздер кылып көрдүңүздөр, окшошту, значит результат чыгат туугандар. Потому что буну биздин окуучулар далилдеп койгон уже. Онлайндан результат кылсак, просто практика кылыш керек, ага амал кылыш керек да. Аны ойлошуңуздар мүмкүн, эми сложный монтаждарды балки мен үйрөнө албайм го, кантип өздөштүрүп кетем деп. Сложный монтаждарды биздин 30-40 жаштагы эжелер жасап атат, элестетиңиздер. Мен өзүм шокмун, өзүм Бишкекте онлайнда окуучуларыбыз менен жолугуп турабыз, встреча болот. Практика болот еще. Ошондо жолукканда уяты жок эми чоң эле эжекелер келип сабагыбызга катышат да. Анан ошолордун работаларын көрүп аябай таң калабыз туугандар. Сложный монтаждарды кадимгидей жасашат да. Жашын сурасаң 30-40 жаштагы эжелер болот. Демек, сурайбыз ошолордон
кантип жасадыңыз, жеңил эле болду дейт. Анан бир эжеге өз айтып калган, муну любой тупой адам келсе деле түшүнүп кетет экен дейт да. Анткени биз сабактарда ар бир детальды, ар бир нерсени стрелкалар менен көрсөтүп бергенбиз туугандар. Анткени просто айтып койсоң кээ биркери түшүнбөшү мүмкүн да. Ошол себептен бүт баарына мүмкүнчүлүк түзүш үчүн стрелкалар мына мону басасың, мындан кийин буну басасың, андан кийин буну басасың, муну бассаң мындай болот, тигини бассаң мындай болот. Кыпкыргызча жалпак тилде бүт баарын майда жибине чейин түшүндүрүп бергенбиз туугандар. Ошондуктан ал нерсе боюнча вообще ойлонбоңуздар. Ал боюнча биздин кааласаңыздар основной курска окуган окуучулардан сурап көрсөңүздөр болот. Кандай экен курс, кандай болду десеңиздер, жообун угасыздар менимче. А биз сабакты кайра улантабыз. Достор, ошентип эми Instagram сабагына кирип келдик. Instagram темасы менин өтө кызыккан темам. Анткени Instagram барыбызга эле кызык болсо керек менимче. Анткени көпчүлүгүнө эле интересно кантип блог баштасак болот, Instagramда кантип таанылып кетсек болот, Instagramдан кантип көп подписчик чогултсак болот, кантип көп просмотр, миллиондогон просмотрларды алсак болот. Ошол эле учурда Instagram аркылуу кантип акча тапсак болот деген вопростор өтө көп келет. Менин оюмча бул нерсени ар бир адам каалайт да. Мен сиздерге азыр өзүм колдонгон, өзүм кандай фишкаларды колдонуп чогулттум, кандай секреттер бар, ошонун бүт баарын сүйлөп гана койбосом, мен практика жүзүндө көрсөтүп берем туугандар. Так что кимде ким Instagram жаатына өтө кызыгып жүргөн болсо, пожалуйста, сабакты түрдүрбөй көрүңүздөр. Мен сиздерге өзүмдүн баракчама обзор кылып берем. Кантип чогулттум, нелерди колдондум, кайсы нерсе иштеди, кайсы нерсе иштеген жок, кайсы жерде ката кетирдим, кайсы жерде плюска чыктым, ушул видеолор мага кандай пайда алып келди. Ошонун бүт баарына туугандар ушул жерде азыр бесплатно жооп бермекчимин. Так что сабакты түрдүрбөй көрөбүз. Бул эң башкы эрежеси туугандар. Так, караңыздар. Негизи мен блог баштаганыма почти 3 жыл болуп калды. Почти 4 жыл болуп калыптыр. 2022 жылы баштагам, 2026 почти 4 жыл убактымды жеке блогго колдондум. Ушул аралыкта өтө көп каталарды кетирдим. Ошол каталарды оңдоо аркылуу көптөгөн тажрыйба чогулттум. Азыркы учурда жаңы билимдерди алып, көптөгөн каталарды түшүнүп атабыз туугандар. Instagram жааты негизи өтө кызыктуу. Бул жаатта любой адам блог башташ керек. Бирок именно мобилограф боло турган болсоңуздар, медиа сферасында иштей турган болсоңуздар, булар 100% блог башташ керек. Анткени адамдар Instagram блогго карап туруп, анан бизди баалайт, Instagram блогго карап туруп, биз менен иштешкиси келет. Кимдин Instagram контенттери кызыктуу болсо, Instagram контенттери сапаттуу, более мындай мощный боло турган болсо, туугандар, ошол адамдын көпчүлүккө интереси пайда болот да. Адамдар ошол адамга көбүрөөк кызыгат, анын мындай баасын билет, в общем, кымбат экенин түшүнөт да. Кызмат акысы да кымбат экенин түшүнөт. Ошол сыяктуу эле эгерде сиздер дагы мобилография жаатына блог баштай турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн услугаңыздарды кымбат сата аласыздар. Ушул эң чоң плюс. Экинчиси, сен мобилография жаатына блог баштай турган болсоң, көптөгөн заказдарды ошол аркылуу эле табасың. Издеп отурбайсың, какой-то Telegram вакансия каналдарды издеп отурбайсың да. Просто Instagramга блог жүргүз, болду. Сага заказдар өзү келет, акча өзү келет. Заодно дальше ошол жаатты жакшы кете турган болсо, балким окутуп кетесиң, балким курстарыңды ачасың, дальше тааныласың дегендей ушундай мүмкүнчүлүктөр через Instagram аркылуу болот туугандар. Эгерде сен просто так жок, мен жөн эле иштегим келет деп эле мындай эле жүргөн болсоң, анда ушундай эле жүрсөң деле болот. Бул кимде ким өнүккүсү келсе, масштабка чыккысы келсе, Instagram самый лучший возможность туугандар. Анткени Instagramда бизде Reels деген тема чыккан. Reels бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Эмне үчүн? Караңыздар. Reels бул бесплатный, биринчиден. Экинчиден, Reels'ка сен эч кандай реклама акча төлөбөйсүң. Үчүнчүдөн, сага бесплатный клиенттер келет. Эгерде ошол бесплатный клиенттерге сен сата алган болсоң, сен нормальный акча табасың. То есть просто так видеонун схемасын, психологиясын түшүнүп алышың керек. Кандай кылсам мен адамдарга туура жеткирем, кандай кылсам көбүрөөк адам көрүшү мүмкүн, кандай кыла турган болсом мага ушул видеодон көбүрөөк подписчик келиши мүмкүн дегендей нерселерди видеого камтый турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө сизге подписчик да келет, ошол эле учурда акча да келет, охват да келет, просмотр да келет. Заодно сен мындай Instagram жаатында өтө күчтүү эксперт болуп чыгасың. Ошондуктан Instagram жааты өтө кызыктуу. Бул жака кызыккандар болсо, блог баштагысы келип жүргөндөр болсо, анда могу сабак именно сиздер үчүн туугандар. Мен жаңыдан блог баштаганда туугандар кыргыз аудиториясында өтө иштегем. Бирок билесиздер, бир Instagramда мындай эмелерди тонкость деп коелучу, ушундай нерселерди түшүнүп алышыбыз керек да. Сен блог баштай турган болсоң, айырмасы жок любой сферада. Сен өзүңдүн нишаңда канча адам сенин тармагыңа кызыгат, ошону билип алышың керек экен.
Анткени мен мисалы жаңы мобилографияны баштаганда мен ойлогом весь Кыргызстан көрөт депчи, весь Кыргызстан кызыгат деп ойлогом, бирок мобилографияга кызыккан өзүнчө бир аудитория бар да. Эгерде сиз мисалы фуд блогер болсоңуз, тамак аш боюнча кызыккан өзүнчө бир аудиторияңыз бар. То есть Кыргызстан боюнча баардыгы кызыга берет. Мен мисалы өзүм кызыкпайм мисалы фуд блогерге. Фуд блогерге кызыккандар булар көбүнчө кимдер болот? Айымдар болушу мүмкүн, көпчүлүк бөлүгү. Ошол сыяктуу сиздер блог баштаарда айырмасы жок. Мен бул сабакта тургандар мобилографтардын блогу эмес, мен жалпы блог боюнча айтып берем. Ошол себептен ар бириңиздерге пайдалуу болот. Жеке блог баштаганда мисалы фуд блогер, анда сага өзүнчө аудиторияң бар, аныкташ керек ошону. Бизнес жаатында өзүнчө аудитория, инвестиция боюнча чыгасыңбы өзүнчө аудитория. В общем, сен аудиторияң канча көбүрөөк боло турган болсо, сен ошончо көбүрөөк просмотр алышың мүмкүн, ошончо көбүрөөк адамдарга таанылып кетишиң мүмкүн. Ошол себептен биринчи кезекте мен аудиторияны анализдешибиз керек экен. Мен ошол нерсени башында билчү эмесмин, бирок мен оюмда ойлой берчүмүн. Кантип мен миллион просмотр алсам болот депчи. Кандай кылсам көп адамдар көрүшү мүмкүн деп. Башында мен кыргызча видео чыгарып жүргөм, караңыздар. Мисалы кыргызча видеолордо бул программа сизге өзү видео жасап берет. Анын аты Reels. Мен өзүм мобилограф болгондугу үчүн мобилография жаатында өзүмдүн эксперттүүлүгүмдү көрсөтүү максатында пайдалуу контенттер менен бөлүшкөм. Контенттер туугандар көп түргө бөлүнөт. Мисалы развлекательный контент деп коет. Буну кызыктуу видеолор. Бул как мындай за лайк эле көрөсүң ал видеолорду. Мисалы кээде билесиздер, кызыктуу видеолорду лайк басасың, өтүп кетесиң, болду. Ал видео үчүн сен баракчасына кирип, дальше кызыктар болуп, ага катталбайсың эч качан. Буну развлекательный контент, башкача айтканда көңүл ачуучу видеолор деп коебуз. Ал эми экинчи видеонун бир контенттин түрү бар, буну личность деп коет. Личность бул адамдардын жеке ойлору, жеке жашоолору, мысылдары, ошолор менен бөлүшкөн адамдар. Бул видеого да көбүнчө подписчик өтө көп келбейт, бирок бир аз келиши мүмкүн. Ал эми үчүнчүсү буну полезный контент деп коет. Башкача айтканда адамдарга бир польза бересиң, пайда бересиң. Сен бир нерсени көрсөтүп бересиң, ошол нерсени адамдар кылып көрөт, окшошо турган болсо, анда сага болгон ишеними артат. Эгерде сен видеолоруң дагы бир 2 жолу ага чыга турган болсо, уже болду. То есть ал сенин уже фанатың болуп калат. Сага катталат, дальше стористериңди көрөт, балким барып уже сенин курсуңа келип калышы мүмкүн. Ошол себептен Инстаграмда ар бир просмотр бул сенин будущий клиентиң деп коет. Ушул нерсени туугандар эске алышыбыз керек. Демек мен жаңыдан блог баштаганда кыргызча чыгарып жүргөм. Бирок кыргыз аудиториясында максимум 500 000, 300 000 просмотр алып жүргөм туугандар. Булар жалаң кыргыздарга эмес, казактар, өзбектер, в общем, кыргыз тилин түшүнгөн аудиторияларга Инстаграм менин видеомду көрсөтүп берип аткан туугандар. Бирок бунун плюс жагы бар. Эң чоң плюсу сага сени түшүнгөн адамдар келет, подписка боло турган болсо. Мисалы мына караңыздар. Мисалы эч качан мынтип сүрөткө тартпаңыз, андан көрө мындай кылып тартканыңыз жакшы деп туруп, башка вариантын көрсөтүп берем да. Бунун статистикасына кире турган болсок, туугандар караңыздар. Мисалы бул 572 000 просмотр алган экен, 8 000 лайк, 4300 адам сактап алыптыр. Демек мен 4300 адамга пайдалуу болупмун. Көрдүңүздөрбү? Ал эми кийинкилерин караңыздар. Могу жерде 1 200 000, тоже ошондой эле форматта кыргыз аудиториясына 1 миллион просмотр акыры алыптым да. Бирок бул нерсе акырын болгон туугандар. Еще андан кийин менин видеолорум туруп эле прям көтөрүлүп кеткен. Башкача айтканда 1 миллион, 2 миллион, 1,5 миллион. Даже туугандар могу жерде бир видеом 26 миллион просмотр алган. Ушул 26 миллион просмотрдан мага 120 000 подписчик келген. Элестетиңиздер, бир эле видео 120 000 катталуучу алып келет. Бир видео чыгардың, сенде 120 000 подписчик ийеси да. Эми булардын силерге азыр секреттерин айтып бергим келет. В чем секрет деген нерсе бар? Эмне үчүн бул видеолор 80 000, 30 000, 60 000 просмотр алат дагы? Именно ушул видео 26 миллион алып кетти деген вопрос барыбызга жаралат да. Бул вопростун үстүнө мен өзүм өтө көп ойлонгом. Анткени мен түшүнүшүм керек болгон. Дальше блогду жүргүзүү үчүн бул нерсени анализ кылып чыгарышым керек, бир вывод чыгарышым керек да. Эмне үчүн мынча просмотр алды? Анткени мондай нерсе болду дегендейчи. Салыштырып көрдүм туугандар, анализдеп көрдүм. Бул жерде жана айткандай эле жооптун өзү турат да. Мисалы, мен кыргызча сүйлөп чыгара турган болсом, буну кыргыз аудиториясы гана көрөт экен. Казактар, өзбектер болду. 3 адам гана көрөт. 3 элдин эмес. Еще ушулардын чисто мобилография кызыккандары гана көрөт. Көрдүңүздөрбү, мындай менин аудиториям узкий болуп атат да. Андан кийин мен уже
сүйлөбөй эле караңыздар мындай форматта чыга баштаган да. Мисалы киношный тексттейм, эч нерсе сүйлөп отурбайм, под музыка экрандан стрелкалар менен көрсөтүп чыгарып берем. Эми ойлоңуздар, буларды кимдер көрүнүшү мүмкүн, кандай адамдар түшүнүшү мүмкүн? Ооба, туура. Буну любой адам түшүнөт. Индус болобу, орус болобу, американец болобу айырмасы жок. Любой адам көргөндө, ушундый кылып жазса болот турбай деп түшүнөт дагы. Инстаграм ошолорго сунуштагандан кийин, значит, муну көп адам көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Биз мындай көбүрөөк аудиторияга чыгартабыз да. Караңыздар, ушундай темалардан мен уже буларды бирок билбей эле чыгара бергем. Кийин түшүнгөндөн кийин азыр мен силерге чечмелеп берип атам. 1.700.000, 500.000, могу жакта 600.000, астында 1.200.000, 1.600.000, 1,5 миллион. Ушунун бүт баары ошол чоң аудиторияга, в общем, СНГга кеткен да. Анткени мен орусча чыгарып аткам туугандар. Андан кийин мен уже 26 миллион просмотр алганымда караңыздар, бул мындай видео болгон. Видеону биринчи көрүп коелу. Просто так үстүндө менин кадрларым кетет, ал эми астында ошол кадр кандай тартылганы көрсөтүлүп берип атат. Статистикасына кирип көрөлү. Бул видео туугандар өтө полезный болгон, өтө чоң аудиторияга кеткен. Буну СНГ эмес, буну почти что мировой деңгээлде көрүшкөн. Американецтер көргөн, индустар көргөн, көп тилдеги адамдар буну көргөн. Ушунардан мага көп подписчик келген өтө. Мисалы караңыздар, 26 миллион просмотр, 900.000 лайк, 900 комментарий, 287.000 репост, 400.000 адам сактап алган. Элестетиңиздер. Бул жерде караңыздар, подписки 120.439 подписчик келген. Караңыздар, мен сиздерге эч кандай воздух сүйлөп аткан жокмун, өзүмдүн баракчамда реалдуу кейсимди көрсөттүм. Ушунун артынан менин подписчигим канча бир 90.000 подписчигим бар болчу. Ушул видеону чыгаргандан кийин менин подписчигим 200.000ге чыгып кеткен. То есть ушундай контенттер чыгаргандан кийин. Ушуну түшүнгөндөн кийин мен уже кийинки видеону чыгардым. Караңыздар. Бул видео уже 1.600.000. Андан кийинкиси кайра 7.900.000. Ушул форматты колдонуп та 1-2 жолу чыгарганбыз бул жакта. Ошонун натыйжасында мына дагы бир видео 2.300.000. В общем, ушул формат чоң аудиторияга иштейт экенин уже түшүнгөндөн кийин ушул аркылуу мен подписчиктерди чогултуп салгам. Эми мен силерге плюс и минустарын айтайын. Караңыздар, биринчи плюс жагы сенин подписчигиң көп болот. Сенин активиң өтө жогорулайт, охватың көтөрүлөт. Менин охватым почти что 30-40 миллионго чейин көтөрүлүп кеткен ушул учурда. Бирок минус жери булар английский аудитория болот. Сен булар менен иштешиң үчүн англис тилин билишиң керек болот да. Анткени английский аудитория көпчүлүгү мага жазат болчу. Do you speak English? деп англисче билесиңби? Англисче жазчы, пожалуйста деп. Ошентип жүрүп көпчүлүгү уже отписка болуп кетти туугандар. Мен англис аудиториясына англисче сүйлөп иштей турган болсом, англисче курс ата турган болсом, мен еще көп акча тапмакмын. Бирок мен англис тилин билбегенден улам, просто калып калды туугандар. Буну биз широкий аудитория деп коебуз, анткени бул жерде мен эч кандай тил менен сүйлөбөйм. Просто кадр көрсөм, астында схемасын көрсөм болду. Любой адам көрөт, түшүнөт, ушундай тартыш керек экен деп туруп өзүнө сактап алат, же болбосо лайк басып коет, же болбосо мага катталып коет туугандар. Натыйжада караңыздар, өтө чоң аудиторияга иштегенбиз. Минус жери ошол, мен буларга англис тилинде сүйлөй алган эмесмин, англисче контент, то есть англисче взаимодействие кыла албадым. Ошол себептен бул подписчиктер акырын менден кете баштады. Азыркы учурда туугандар, мен позициямды кайра өзгөрттүм. Позициям азыркы учурда чисто кыргыз аудиториясына иштөө. Неге? Караңыздар. Сени 100.000 адам көрдү дейли, бирок бирөөсү да сенин тилиңди түшүнбөйт. Сен сүйлөгөн сөздү түшүнбөйт. Эми элестетиңиздер, ошол адам сенин курсуңду сатып алабы деген вопрос келет да. Албетте достор, сенин тилиңди түшүнбөгөн кийин ал эч качан сатып албайт. Мен ошол нерсени түшүнгөндөн кийин анан кайра кыргыз аудиториясына позициямды бурдум. Азыркы учурда чисто кыргыз аудиториясына кайрадан жаңы контенттерди башкача подходдор менен чыгып келатабыз. Азыркы позициябыз ошол, кыргыз аудиториясын көбөйтүү, кыргыздарга иштөө, Кыргызстанга мобилографияны жайуу болуп атат. Ошол себептен блог баштаганда биринчи сиздер максатыңыздарды аныкталыңыздар, целдериңиздерди коюп алыңыздар. Потом ошол нерсе сиздерди мотивировать этип туруш керек. Мисалы блог баштай турган болсоңуз, бир тармакты тандадыңыз, нишаны, анализдеңиз, ошол ниша канча адамга кызыктуу. Буларды Instagram, интернет, может ChatGPT эле жазсаңар, толтура чыгарып берет.
канча адам кызыктар, канча адам көрүшү мүмкүн. В общем, ошону түшүнүп алыш керек. Ошону түшүнгөндөн кийин туугандар, анан акырын уже аудиторияңды аныктай баштайсың. В общем, сен орусча чыгышың керекпи, кыргызча, может англисче. Англисче чыгасыңбы, анда целый мирге, дүйнө жүзүнө таанылышы мүмкүн. Мисалы, бизде ким бар? Арген деген бар, же болбосо жанагы Хаби Лейм деген бар, мындай койгон. Ушулардын бүт баары просто так эч кандай сүйлөгөн эмес, бир нерсени көрсөтө турбайт, любой адамга түшүнүктүү боло турган форматты табышканда туугандар, нойтуп эле дүйнөлүк деңгээлге чейин таанылып кетишкен. И ошондой возможность ар бир адамда бар. Ар бир адам өзүнүн бир өзгөчө жактарын издей турган болсо, ушундай баштап кетиши мүмкүн. Бирок обязательно мындай башташ керек деген нерсе келип чыкпайт. Сен просто өзүңдүн тармагыңды танда, ошол тармакта туура стратегия менен туура блог жүргүзгөндү үйрөн. И эң башкы фишкасы бул жерде просто так, мисалы, кээ бирки видеолор бар, миллион просмотр алат, башка кылат, бирок сага эч кандай подписчик алып келбеши мүмкүн да. Бул развлекательный контенттер жана айткандай. Ал эми подписчик алып келе турган видеолор, булар полезный видеолор болот туугандар. Мисалы, мен силерге азыр өзүм көрсөтүп берем, караңыздар. Акыркы видеолорумда кыргыз аудиториясында иштеп атабыз. Мисалы, могу видеону караңыздар. Эң бактылуу адамдар булар карындашы барлар. В общем, карындаш тууралуу сүйлөп койгом, бирок бул как личный видео деп койсок болот, же болбосо семейный видео деп койсок болот, контентти. Муну карындашы барлар көрүшү мүмкүн, бирок бул нерседен мага подписчик келген эмес туугандар. 38 подписчик. Бирок 72.000 просмотр, жакшы кеткен. Экинчи видеону караңыздар. Мисалы, кечкисин кофейнядан кандай сүрөт тартсак болот деп тартуу боюнча мен көрсөтүп берген. Бул 100% полезный видео. Тоже кыргыз аудиториясына кеткен. Эми бунун азыр силерге статистикасын көрсөтүп берем. Караңыздар, ушул видеодон 500 подписчик келген. 500 подписчик бир видеону уже есть. Еще сени түшүнгөн адам, мени түшүнгөн 500 адам келди. Эми жок дегенде мен 500 адамга туура стратегия менен, туура прогресс менен өзүмдүн курсумду сунуштай турган болсом, жок дегенде бир 30-40 адам сатып алышы мүмкүн. Өлдү дегенде 10 адам алышы мүмкүн. 10 адам алганда деле бунун бүт баары сага бесплатно келет да. Элестетиңиздер, мен рилсти просто бесплатно чыгаратам. Чыгаратканда пайдасын берип атам, ценностун берип атам, вниманиясына ценностун мен берип атам, и ошол эле учурда ал мага катталып, барып акыры аягы менин курсума келип калат. То есть акча түшүп атат мага. Ушундай стратегия менен иштешибиз керек туугандар. Же экинчи видеону караңыздар, тоже мына. Ошол эле формат, башка нерсени көрсөтүп коем. И натыйжада жыйынтыгында караңыздар, мага деген мындан канча подписчик келди. Бул 200.000 просмотр алыптыр. 200.000 просмотрдан деген 482 подписчик келиптир. Уже эки видеонуку 900 подписчик болуп калды. Демек, алгачкы 5.000-10.000 подписчик болуш оңой эле туугандар. Просто так туура стратегия керек, туура колдонуш керек. И бунун бүт баары биздин основной курста. Основной курста эми бунун бүт баарын мен силерге азыр үстүртөн айтып берем. Ал жакта өзүнүн алгоритмдерин полный түшүндүрүп бергенбиз да. Анткени техникалар бар, инструменттер бар, колдоно турчу. Ойлоп калбашыңыздар керек. Мисалы, видео көп просмотр алыш үчүн мобилдер көпчүлүгүнөн угам да ошол сөзү. Мощный кылып монтаждап койсоң көп просмотр алат дейт да. Же болбосо мен сага мощный монтаж менен көп просмотр алган видеону үйрөтөм дейт. Сен мощный монтаждаган деле видеолорду көрүп атасың, просмотр албаганчы. Ал жерде демек монтаж эч нерсени чечпейт туугандар. Же кээ биркилерди көрөм, мен сага кол тартканды үйрөтөм, ошонун натыйжасында сен көп просмотр аласың дейт да. Нифига дейм да ал жерде. Көп кол тарткан толтур адамдар бар, бирок көп просмотр албайт туугандар. Бул ачык эле сөз. Же кээ биркилер айтат, мен сага мощный сценарий жазып берем, ошонун натыйжасында монча просмотр алыш мүмкүндөрчү. Тоже нет. Секрет бирөө эле туугандар. Ал жерде бүт нерсе эске алынат. Тартышың керек, монтаждашың керек, сценарийи, сүйлөгөн сөзү, ал жерде сүйлөп аткан адамдын харизмасы, жеткирип берүүсү, түшүндүрүп берүүсү, артындагы локациясы, берилген жарыктары, кадрдын тартылып атканы, сүйлөгөн сөздөрү, монотондору, жесттери, буну бүт баары эске алынат туугандар. Ошол себептен кино тартканда командада 50 адам болот. Элестеткиле. Негизи аны режиссер өзү эле тартып койсо болот да. Обычно идея режиссердуку, мисалычы. Мондай видео болуш керек, то есть мондай кино болуп чыгыш керек дейт. Ал эми ал нерсеге мощный болуп чыгыш үчүн 50 адам иштейт. То есть свет боюнча өзүнчө адам, жарык берип аткандар өзүнчө, микрофонду караган өзүнчө, звукту алган өзүнчө, локацияны караган өзүнчө, художество деп ошон үчүн кинонун аягында толтур адамдын аттары чыгат. Ушуну бүт баары туугандар түшүнүп койсоңуздар болот. Видео тартканда деле ушундай. Мен ушул нерсени өзүм жакында эле түшүндүм. Демек, бүт нерсени эске алышыбыз керек. Бүт баарын. Ошондо гана сенин контентиң кызыктуу болот,
көп просмотр ашы мүмкүн. Так что туугандар, бул Instagram темасындагы эң негизги айта турчу нерселер. Эми туугандар, бул нерселердин бүт баарын биз албетте курстарга кошконбуз, онлайн, офлайн окуучуларга үйрөтүп келебиз. Кудайга шүгүр, азыр учурда окуучулардын результаттары прям шикарный болуп атат. Мен айткан эки форматты, мисалы кыргыз аудиториясына иштейм, может англисче, может орусча, ушунун бүт баары сабакта айтылат да сөзсүз түрдө. Ушунун натыйжасында биздин окуучулар өтө сонун результаттарга жетишип атат. Мисалы караңыздар, бизде эки окуучубуз бар. Мен силерге азыр эки окуучуну эле көрсөтөйүн. Анткени ушул эки окуучудан эле түшүнүп алабыз сөйттүчү. Караңыздар, биринчи окуучубуз бизде Ализа деген окуучубуз бар. Бул чисто мындайча айтканда мобилография боюнча да информация бөлүшөт. Заодно кээде нейросеттер боюнча ChatGPT деген сыяктуу нерселерди бөлүшүп турат. Бунун эң чоң фишкасы бул кыргызча сүйлөп чыгат. Кыргыз аудиториясына иштейт. Блог баштаганда почти 3-4 ай болуп калды. 3-4 айдын ичинде 10.900, почти 11.000 подписчик чогултту. Эң плюс жери бунун 10.000, то есть 11.000 түшүнгөн адамы бар да. 11.000 адам буну 100% түшүнөт, максаттуу аудиториясы турат. Видеолорун караңыздар, мисалы 300.000 просмотр алган, 200.000, 70.000, 80.000. Эгерде туруктуу алып бара турган болсо өтө көп просмотр алышы, мисалы 1 миллион дейт. Булардын бүт баары туугандар полезный контенттер. Көрдүңүздөрбү? Биз көрсөткөн ыкмаларды колдонушуп, биз сабакта эмнелерди айтсак, ошолорду колдонушуп, Кудайга шүгүр, азыркы учурда ушундай результаттарга чыгышып атат. Бул кыргыз аудиториясына иштеген, азыркы учурда Кудайга шүгүр, өзү 2-3 проект менен иштешет, проекттерин только жеке блог аркылуу табып жүрөт. Кээ бир окуучулар бизден сурайт, мисалы, ага проект бериңизчи дейт, бул өзү табат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Блогдун плюс жагы ушундай. Ал эми экинчи окуучубуз бул Бека деген окуучубуз, Асатбек. Бул дагы почти экөө бирдей баштаган блогду туугандар, 3-4 ай болуп калды. Блогдун жардамында 43.500 подписчик чогултту. Бунун башында 100 подписчиги бар болчу. 100 подписчиктен 43.000ге чыкты туугандар. Бунун акыбатын өткөндө эле көрдүк, 30-40 миллион акыбаты турат аккаунтунда. Неге? Анткени бул жана биз айткандай, мындай широкий аудиторияга иштеген. Анткени бул мындай видеолор чыгарат, караңыздар. Сүрөт тартуу боюнча чыгараткан видеолор караңыздар, 44 миллион просмотр. Мындай просмотрду мен да ала элекмин туугандар. Видеолорун караңыздар, 1.300.000 просмотрлары, 5 миллион просмотр, 1 миллион просмотр, 2 миллион просмотр, 5 миллион просмотр, 4 миллион 200.000, 4 миллион 500.000. Бул биздин окуучубуздун результаты. Бирле подписчик, то есть бирле ошол просмотрларынан буга бир 10.000-15.000ге чейин подписчик келип атты да. Азыр 43.000 подписчик чогултту. Элестетиңиздер, 43.000 подписчик чогултту, бирок мунун дагы жана айткандай аудиториясы көбүнчө англисче, орусча аудиториялар. Ошол себептен аккаунтун көбүнчө бул орусча алып барат туугандар. Жазууларын орусча, в общем, аккаунту орусча кетет и англисче кээде. Мунун плюс жактары азыркы учурда бул дүйнөлүк деңгээлдеги таанымал компаниялар менен иштешкенге мүмкүнчүлүгү бар и иштешти. Мисалы Insta 360 дегенди баарыбыз эле билет болушубуз керек. Мына 360 градуска таккан камераны саткан компания бар. Бул дүйнөлүк компания. Ушул компаниядан ушул Бека деген окуучубуз стабилизатор алды туугандар. Элестетиңиздер. Мисалы Insta 360 деп киргизип коюптур, кирип көрөлү. Мына. То есть алар буларга товар берет, өздөрүнүн продукциясын берет, бул ошол продукцияны колдонуп контент чыгарып берет. То есть бартер кылып иштесең болот да, ушундай. Же болбосо акчага деле иштесең болот. Булар өздөрү сунуш этет, кааласаң бартер кылалы, кааласаң акча кылалы. Анткени буну мен өзүм да иштешкем. Бизде көптөгөн компаниялар менен иштешип, ошолордун арасында мисалы Reels App деген программа бар, именно шаблон боюнча. Мисалы видеолордун контенттерин тартып видеолор келесин дагы Reels App'ка салып койсоң, ал сага жасап берет даяр монтажда. И ошол программа жазып 4 видеого сүйлөшкөнбүз, 1 айга элестетиңиздер. 1 айга 4 видео. И 4 видеого эми канча сом алды деп ойлойсуздар? Окуучуларга айтсам, кээ бирлери 2000 дейт, 3000 сом дейт. Эми бир видео мисалы мобил оруктар 2000-3000ге тартышат да. Анан ошонун натыйжасын айтса керек. Бирок биздин бир видео почти что 10 миңден ашык акчага турган. И ал видео сложный деле эмес да. Просто Reels'тын бир шаблонун колдонуп чыгарып коебуз видеого. 4 видеого бизге 54-55 миң сом төлөп берген туугандар. $500, $600 төлөп берген. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, эгерде сен английский аудиторияга багытталып чыксаң. Бул окуучубуз ошондой кылып Insta 360 менен иштешип, мынакей мындай стабилизатор алды, еще бесплатно. Бунун ордуна бул контент кылып берет да. Ошол стабилизатор менен видео тартып чыгарат туугандар. Ушундай плюстары бар. Бул эки окуучубуз тең 100 подписчик менен баштаган туугандар.
100 подписчикмен баштап 3-4 айда ушундай результатка жетишти. Бунун бүт баары биздин курстун натыйжасы. Основной курска окуй турган болсоңуздар, ошол жакта биз онлайнга болсун, хоть офлайн болсун, биз сөзсүз түрдө ушул нерсени үйрөтөбүз толугу менен. Так что туугандар, эгерде сиздер дагы Instagram жатына кызыгып жүргөн болсоңуздар, Instagramда блог жүргүзүүгө, просмотр алууга, ушул жактан таанылгыңыздар келсе, анда сиздерди өзүбүздүн курстан күтөбүз. Эми сиздерге туугандар дагы бир полезный контент менен бөлүшүп кетем. Ушул жерде дагы караңыздар, Instagramда көп жүргөндө ушундай вопрос бар, проблема бар да. Мен өзүм көп көрөм. Вроде качественно эле тартышат, качественно эле монтаждалат, мага да жөнчө, Telegramдан текшерем. Instagramга чыгарганда качествосы өлүп калат да. Бул нерсе менин оюмча сизде да болушу мүмкүн да. Сиз да Instagramга видео саласыз, бирок качествосы негедир мурдакыдай эмес, жосом галереядагыдай эмес да. Бунун бир настройкалары бар туугандар. Ал настройкаларды мен ушул именно акы сабакка бүт барын көрсөткөнгө аракет кылдык. Мисалы, камера настройкаларын көрсөтүп бердик. Туура экспорт кылууну көрсөтүп бердик. Кантип видеону монтаждаш керек экенин көрсөтүп бердик. Эми ушул даяр качественный контентти кантип качественно чыгарса болот. Ошону көрсөтүп берейин. Караңыздар, Instagramда баракчаңыздарга киресиздер дагы оң жакта 3 сызыкча турат, мисалы, мындай. Ошого киребиз. Бул настройки бөлүмү туугандар. Ушул жактан ылдый түшсөңүздөр, могу жакта настройки бөлүмү бар. Бул настройканы биз качество медиа файлов деп коебуз. Башкача айтканда медиа файлдардын сапаты. Ушул жака кирем дагы. Менде караңыздар, эгерде ушул жерде сиздерде болот, биринчисин жандырбаңыздар. Анткени используйте меньше сотовых данных деген, башкача айтканда сен интернетиңди азыраак колдонуш керек. То есть азыраак экономдоп колдонот Instagramга чыгаратканда. Бунун натыйжасында сенин Instagram'ың мындай выжимать этип салышы мүмкүн. Качествосы кетип калышы мүмкүн. Ошол себептен буну жандырып албаңыздар. Кээ биркилер жандырып алат да. Бул не надо. Анан отключить HDR медиа деген бар. Бул тоже бизге керек эмес. Буну өчүрүп коесуздар. Вот ортодогу бизге эң самый лучший керек вариант. Загружать в самом высоком качестве, башкача айтканда видеону жогорку сапатта киргизүү. Бул эң тонкий жери. Ошону жандырып коесуздар. Видеону чыгаратканда туугандар, эгерде ушул өчүк боло турган болсо, анда видеонун сапаты кетип калышы мүмкүн, биринчиси. Экинчиси, интернеттен дагы зависить этиши мүмкүн. Эгерде сен интернеттин жакшы турган жерде жашай турган болсоңуздар, тоже ал жактан да бир аз зависить этет. Контенттин посттун кечирээк чыга турган болсо, мисалы, жакшы интернетте бат эле чыгат да. Кечирээк жай чыга турган болсо, тоже качествосын Instagram мисалы эме кылып салат, батыраак чыгарып салыш үчүн выжимать этип салат дагы, качествосы кетет, натыйжада бат чыгат, бирок качествосы кетип калышы мүмкүн. Ошол себептен интернет жакшы иштей турган жерде болуш керек, биринчиси. Экинчиси, ушул настройканы сөзсүз түрдө жандырыңыздар. Бул настройка өлүп калган качествону жакшы кылып киргизет деген эмес. Бул настройка сенин контенттин кандай сапатта, ошондой сапатта чыгарып берет деген сөз. Так что буну жандырып коесуздар, болду. Видеону жүктөп аткан кезде дагы ушул эске алынат. Мисалы, караңыздар. Плюсчикти басабыз. Reels'ты тандайм. Мына жактан мисалы бир видеону тандайлы туугандар. Вот. Бир видеону бастык, далейни басабыз. Далейни басабыз. Мына жакта описаниянан жазасыздар. Потом ылдыйда караңыздар. Еще деген настройка бар. Ещего кирем. Загружать в самом высоком качестве жандырып турат, көрдүңүздөр. Ушуну эске алып коюңуздар. Ушул өчүк турбаш керек да, дайыма текшерип турасыздар. Муну тук жандырабыз. Болду. Андан кийин өзүңүз каалаган настройкаларды турлап туруп поделиться кылабыз, болду. Сиз качественный контентти Instagramга жүктөйсүздөр. Бул көпчүлүк жерде туугандар буну платный айтышат да, мен сиздерге бесплатно берип атам. Эми туугандар, Instagramды жыйынтыктай кете турган болсок, караңыздар, Instagram блог жүргүзүү бул жакта өтө туруктуулук керек. Сен 1-2 видео чыгарып алып эле результат эчкачан күтпө да. Бул как залга 2-3 жолу барып коюп, теланы күтүп отургандай эле да. Сен залда мисалы хотя бы бир аз спортивный тело чыгыш үчүн жок дегенде 1 ай барышың керек да. 1 айда бир аз денелериң чыга башташы мүмкүн. 2-3 ай барганда бир аз спортивный тело келип калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле Instagramды ушундай түшүнүңүздөр. Instagramда блог жүргүзгөндө туруктуу, анан сабыр менен жүргүзүш керек. 5-6 видеону киргизип алып туруп, подписчик күтүп отурба. 5-6 видео чыгарып алып туруп, миллион просмотрду күтүп отурба. Анткени балким миллион просмотр сенин 10-чу видеоңдур да. Сен 10-чу видеону чыгарып кой, балким ошол атып кетет. Ошол сыяктуу Instagramда блог жүргүзгөндө всегда окуучуларга айтам, эске алгыла, туруктуу болгула, эң башкысы выгорание болбогула депчи. Анткени кээде видеоң кетпей калса, сразу чөгө башташат да. Нет, ал нерсе балким сенин катаңдыр, ал нерседен наоборот биз сүйүнүшүбүз керек, что сен катаң чыгып атат да эрден. Значит, моюда мен бир ошибка кетирдим. Давай эми кийинкисин ошону оңдойм дагы, анан чыгарайын десеңиздер, анан бир
мощный шикарный результатка чыгышыңыздар мүмкүн туугандар. Кимде мисалы Instagram жадында кызыгып жүргөндөр болсо, балким сиз өзүңүз Instagramда блог жүргүзөсүз, бирок просмотр алганды билбейсиз. Же болбосо кандай видеолор көп подписчик алып келет экенин билбейсиз. Же болбосо подписчик чогултуунун кандай жолдору бар. Мен болгону азыр Instagramдын туугандар 0,1% гана айттым да. А так анын ичинде өтө көп информация бар, көптөгөн структура бар, стратегия бар. Stories темасын айткан жокмун мисалы. Stories өзүнчө бир тема туугандар. Stories жүргүзүү, Stories'ен прогресс кылуу, Stories аркылуу адамдарга сатуу, Stories аркылуу кызыктыруу, курс сатуу, өзүңдүн товарыңды сатуу, элдерди кызыктыруу, ушунун бүт баары Stories аркылуу туугандар. Stories өтө көп нерсени чечет. Ошол сыяктуу эле Instagramда Reels темасы мисалы. Reels аркылуу кантип көп подписчик чогултсак болот, Reels менен кантип просмотр алсак болот, Reels'ы кантип акчага айландырсак болот, монетизация кылсак болот, ушунун бүт баарын чогултуп биз 15 сабактан турган бир мощный курс даярдап койгонбуз туугандар. Бул Instagram сабактары. Instagram сабактарында сиздер кире турган болсоңуздар, обычно Instagramда кантип баракча ачуудан баштап, Instagramдын биографиясын толтуруудан баштап, кантип пост жүктөйбүз, Stories'ти кандай жүргүзөбүз, Stories'ти жүргүзүүдө кандай практикаларды колдонсок болот, кантип биз камерага сүйлөп үйрөнсөк болот, блогду кантип жүргүзсөк болот, блог жүргүзүүдө нелер эске алыныш керек, кантип подписчик чогултабыз, подписчик чогултуунун кандай жолдору бар, ыкмалары бар, контенттин кандай түрлөрү бар, кандай рубрикалар бар. Ушунун бүт баары туугандар биздин ошо онлайн курска баарын чогултуп киргизип койдук. Анткени көпчүлүктүн проблемасы бул, ошол себептен ошол проблеманы чечүү максатында ушул продуктты чыгардык. Биздин бир эле позициябыз бар туугандар. Биз чыгарган продукт адамдардын бир проблемасын чечип берсе болду. Чечип берсе биз ошол максатыбызга жеттик да. Ошол себептен бул как силерге маалымат катары эле болсун. Эгерде силерде ошондой көйгөйлөр болсо, анын проблеманы чечүү жолдору биздин ошол Instagram сабактар курсунда. Анткени ушул именно ушул сабактарды азыр мен көрсөтүп берген окуучуларыбыз окуган, ошолордон өткөн, и натыйжада ушундай жыйынтыктарга жетишип атат. Мен болгону силерге 2 гана окуучумду көрсөттүм. Андан сырткары онлайнда өзүнчө окуучуларыбыз бар. Даже таксист болуп туруп блог жүргүзгөн окуучуларыбыз бар. Фуд блогерлер бар. Арасында блогерлер бар, жөн блогер болуп кеткендер бар. Ошонун бүт баары Instagram сабактарынын жыйынтыктары. Эгерде кызыктар болгон болсо, туугандар, ушул эле вот YouTube'дун астында описанияга жазып койгонбуз, курс боюнча деп туруп. Ошол жака жазып эле мен Instagram сабактары боюнча маалымат алгым келет. Же ушундай курс барбы десеңиздер, силерге сразу кенен информация берет. Ошол жактан толук маалымат алсаңыздар болот. Бул чисто өзүнчө Instagram сабактары деген сабагыбыз туугандар. Так что туугандар, ушуну менен биздин Instagram сабагы жыйынтыкталды. Менимче силерге пайдалуу болду деген ойдомун. Өзүм билген нерселерди айттым, и бул менин билген нерселеримдин 1% гана туугандар. И буну силерге бесплатно бергенге аракет кылам. Сабакты эми жыйынтыктайбыз. Туугандар, менимче акысыз сабакты жыйынтыктай турган убакыт келди деп ойлойм. Болушунча сиздерге полезный информациялар менен бөлүшүп гана калбастан көрсөтүп бердик, практика кылдырдык. Биз көрсөткөн нерселерди тартып монтаждап көрүңүздөр туугандар. Эгерде сиздердин колуңуздардан келсе, анда пожалуйста мобилографиянын ааламына кирип кетсеңиздер болот демекчимин. Но бирок көпчүлүгүңүзгө эле кызык болсо керек, биздин онлайн курс боюнча бир аз информация. Прям программаны майда чүйдөсүнчө айтпай эле коеюн, анткени ал нерсени айтсам көп убакыт кетип калат. Үз түрдөн айтайын. Туугандар, биздин онлайн сабак основной курсубуз бар. Ал жакта жалпысынан 100дөн ашык сабак. Ар бир теманы майда чүйдөсүнө чейин, ийне жүйүнө чейин майдалап стрелкалар менен түшүндүрүп бергенбиз. Анткени бизде ар кандай жаштагы адамдар окуйт. Карылар окуп калышы мүмкүн, может жаштар окуп калышы мүмкүн. Бардыгына түшүнүктүү болуш үчүн стрелкалар менен көрсөтүп, анан өтө баттагы түшүндүрбөй, акырындагы түшүндүрбөй, вот биздин акысыз сабакты кандай көрсөңөр, ошондой форматта түшүндүрүп бергенбиз туугандар. Жалпысынан сабакка окуй турган болсоңуздар, биздин основной курста курс бүткөндөн кийин 12 айга досуп берилет. 12 ай сабактарды кайталап көрсөңүздөр болот. Плюс жакшы результат көрсөтө турган болсоңуздар гана биз сиздерге сертификат беребиз. Бул сертификат мамлекеттик деңгээлде любой жерге жумушка кире турган болсоңуздар, көрсөтүп жумушка орношуп алсаңыздар болот туугандар. Бирок мобилографияда сертификат не важно, билип алыңыздар. Эч ким силерден сертификат сурабайт. Силерден сурай турган нерсе бир эле нерсе бар. Бул работа. Видеоң барбы дейт, видеоңду көрөт. Эгерде видеоң прям шикарный, мощный болуп турса, любой компанияга орношууга мүмкүн. Ошол себептен бир эле нерсени эске алыңыздар. Мобилография жатын эң күчтүү болуш үчүн просто работага басым жасайбыз, күчтүү видеолорду тартабыз. Жосом күчтүү работаларды, видеолорду алып туруп, ошолорду урап тартып көрүп өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Ошондо гана сиз популярный болушуңуз мүмкүн, күчтүү мобилор болушуңуз мүмкүн и спроско жараша мобилор боло аласыздар туугандар. Основной курс жалпысынан чет мамлекеттерден тартылган, как ушул сыяктуу эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандын эң кооз локацияларынан барып колдонуп тартканбыз. Анткени ар бир теманы өзүнүн локациясы менен түшүндүрүшүбүз керек. Потому что мисалы мен силерге деле азыр Вьетнамдан
атмосферный видеону көрсөтүп бердик. Анткени атмосферный видеого атмосферный жер керек. Бирок сиздер видео тартыш үчүн обязательно Вьетнамга келиштин кереги жок туугандар. Айылда болосун, бул шаарда болосун, айырмасы жок. Сыртка чыгасың дагы атмосфераңды тартып кой болду. Биз көрсөткөн ыкмалар менен эле. 0,5 колдон 1x общий, крупный, средний кандай көрсөтсөк ошону просто кылып көр. Мен 100% кепилдик менен айтам, сен алгачкы видеоңду тартып чыгарасың. Бул жалпы сан үстүнөн туугандар. Эгерде дагы да подробнее түшүнүк алам десеңиздер, анда биз ушул эле YouTube каналдын ушул эле видеонун астында окусаңыздар, описанияга менеджерибиздин номерин калтырып коебуз. Ошол жака жазып туруп эле курс боюнча деп жазсаңыздар, сиздерге кенен информация берет, толук маалымат берет, баасын айтат, качан башталарын айтат. Ошол жактан толук информация алсаңыздар болот. Ал эми акысы бул просто өзүңүздөрдү сынап көрүү. Эми туугандар, мен кечке эле мактангандай болуп калбайынчы, мен негизи ошол нерсени жаман көрөм. Просто биз жумуш менен далилдебиз келип туугандар. Так что негизде эле биздин онлайн курстун, в общем, основной курсубузда кандай жыйынтыктар болуп атат. Башкалар жыйынтыктарын бөлүшпөсө, а биз ар дайым бөлүшкөнгө аракет кылабыз туугандар. Так что мен эмес, окуучулар сүйлөсүн. Менин жашым 16да. Мен азыркы учурда Ош шаарында 60 миңден 80 миңге чейин таап атам. Бул жомок деп кээ бирлер жомок болсо, кээ бирлер үчүн реальный сумма. Мобилография тармагында мен көптөн жетишкендикке жеттим. Жакында эле Ош шаарынын мыкты мобилографы наамын алдым 2025-жылдын. Андан тышкары көптөгөн фирмалар менен иштеп атам, брендтер менен иштеп атам. Анын ичинде Абат бренди, андан тышкары блогерлер менен иштешип, жакшы результаттарга жетип атам. Баасы дагы силердин курсуңардан аябай кымбат болчу да. Базовый билимди эле берип коюшат да көпчүлүк жердечи. Сабактар сиз күткөндөй болду? Мен күткөндөн жогору болду десем болот. Онлайн курстун акчасы сиздердин эмгегиңиздерге берген информацияларга, инсайттарга Айша татып айтты, миллиондук информациялар экен да. Мен вообще с нуля келген болчумун. Базовый билимди эле берип коюшат да көпчүлүк жердечи. Сиздерге чейин бир эжеге окуган болчумун да. Анчалык информация ала алган жокмун. Баасы дагы силердин курсуңардан аябай кымбат болчу да. Башка курстардан өзгөчөлүгүн эмнени байкадыңыз? Ар бир темага өзүнчө каралгандыгы. Бул кайтарым байланыштан башкалар мен муну алдып эле берип коет экен, силер болсо ошол студенттин мындай ийгиликке жетиш үчүн болгон аракетиңерди жумшап, мотивация берип, поддержка кылат экенсиңер да, башкалар андай кылбайт экен. Бул арзан курс, еще номер 1 экенин мен кепилдик бере алам. Анан майда чүйдөсүнө чейин аябай мындай түшүндүрүп, ийне жибине чейин түшүндүрүп берет экенсиңер. Кырсам боюнча силерди биринчи орунга коем. Курсту окугандар арманда кылсын деп эле айтам, ошондой эле. Маалымат я 100% уверена тигилерге башкаларга караганда 10 эсе көп да. Өзүбүздүн жөнөкөй жалпак тилде эле жеткирилген маалыматтар десек болот, бирок ошол эле учурда ал маалыматтар өзгөчө, башка курстан да албай тургандай маалыматтар бар десем болот. Биздин онлайн курсту башкаларга сунуштайт эмес? Албетте сунуштайм. Баасы дагы аябай доступный, жакшы баада. Башкалар менен да мен анализ кылдым да буга чейин, сиздерди алганга чейин анда анализ кылып башкаларды салыштырсам, онлайн эле, бирок офлайн практикасы жок, бирок баалары аябай, как орустар айтмакчы, крыло самолета да. Аябай кымбат, а сиздерде доступный. Башкаларга сунуштайт бересиз биздин курсту? Сөзсүз түрдө, албетте дейм. Сөзсүз түрдө окуңуздар курска. Эми достор, окуучулардын отзувун көрдүңүздөр деп ойлойм. Окуучуларыбыздын результаты чынына бизди кубандырат. Анткени бул окуучулардын результаты биздин продукттун результаты деген сөз да. Биздин продукттун жыйынтыгы деген сөз. Жалпысынан биздин окуучулар караңыздар, 12 жаштан 60 жашка чейинки адамдар окушат жалпысынан. Эжелер окуган 50-60 жаштагы, мектеп окуучулары окуган 15-16 жаштагы. Бирок Кудайга шүгүр, бир дагы жолу окуучуларыбыздан жаман сөз уга элекпиз, жаман отзыв уга элекпиз. Анткени эгерде результат чыкпай калса дагы ага өзү күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Анткени биз продуктта бүт баарын берип койгонбуз, ага амал кылыш өзүнөн да. Эгерде амал кылбай турган болсо, анда результат эч жерде болбойт туугандар. Так что бул жерде биз win-win деп коебуз, 50-50. Биз сиздерге колуңарга карматабыз. Мына мону кармангыла, ушуну менен тарткыла, монтаждагыла, анан мощный результатын көрөсүңөр дейбиз. А эгерде ошол нерсени адам кылбай турган болсо, анда өкүнүчтүүсү результат болбошу мүмкүн. Ошол себептен биз көрсөткөн ар бир нерсени конспект кылып, жазып алып, кылып аткара турган болсо, курс бүткөнгө чейин эле иштеп кете алат туугандар. Анткени бизде ошондой окуучуларыбыз деле бар. Бир окуучубуз болгон, курс бүтө элек туугандар, болгон 15-20 күн ичинде мощный результаттарды чыгарып туруп, бир эле видеосун даже $100 чейин тартып калган да. Бир эле видеосу $100 тартып. Башкача айтканда 8000 сом элестеткиле. 8000 сомго бир видеосун тартат. Ал love story тойлорго чыгып тартып жүрүп, 20 күнгө жетпей эле биздин сертификат алып кетти. Сертификат мамлекеттик деңгээлде иштейт любой жерде. Сертификатты самый лучший окуучубузга беребиз андар. Ошондуктан менимче көп ойлонуштун кереги жок. Мисалы студенттер көбүнчө окуп калат го. Анан жумуш жагына убактысы болбой калат.
мобилографиянын плюс жагы сен после обеда деле иштей берсең болот же до обедага чейин иштесең болот. Башкача айтканда графикти өзүң түзөсүң. Сен кайсы убакытка бошсуң, ошол убакытта съемкаларыңды коесуң, сүйлөшүп туруп, анан барасың дагы 1-2-3 видео тартасың и пожалуйста акчасын алып кете бересиң. Бир нерсени билип алыңыздар, мобилограф десе барып эптеп тартып акчасын алып кетүү бул мобилограф эмес. Мен аны просто мындайча айтканда алдамчы деп коем да. Алдамчылык болуп калат тугандар. Чыныгы мобилограф кандай? Барасың, как положено клиент менен сүйлөшөсүң, иштешесиң, клиент каалагандан дагы жакшы видеолор тартып берип, аны ыраазы кыла турган болсоң, анда Алла Таала өзү деле сени ыраазы кылдырып коет да. Основной курстан күтөбүз, основной курста окушуулардын результатын көрүп атасыздар, отустарын көрдүңүздөр, болушунча информацияларды бөлүштүк. Анан основной курска кээ биркилердин мүмкүнчүлүгү болбой калышы мүмкүн, аларды деле туура түшүнөбүз да. Бирок ошолор үчүн именно биз ушул жака келдик. Ошолор үчүн именно Вьетнамга келдик. Неге? Анткени силер үчүн биз мини курс чыгардык. Мини курс деген кандай? Мини курс бул өзүңөрдү сынап көрүү сабагы. Башкача айтканда основной курстагы эң токотор жерлерди алдык дагы, кыска кылып туруп, ныктап туруп, бир мощный кылып, бир 10 сабак түзүп койдук тугандар. Ал жакта сен мобилография деген эмнеден баштап, мобилографияда кантип акча тапса болот болгонго чейинки бүт процессти үйрөнүп чыгасың. Тартуу, монтаждоо, цветокоррекция деп коебуз, биз өзүбүз кандай секреттерди колдонобуз, кандай монтаждайбыз. Бул вот Redmi, Samsung телефондор менен деле ошолорго да ылайык турат тугандар. Анткени буну мобилографияга телефон не важно албетте, бирок ошолорго дагы менимче туура келет деп ойлойм. И бул чем основной курска караганда баасы дагы чөнтөккө ыңгайлуураак. Так что тугандар, мини курсту деле алып окуп көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр сынап көрөсүздөр. Ошол жактан эгерде жакшы окшошуп кете турган болсо, жакшы результат болуп кете турган болсо, анда основной курсту окушка туура келип калат. Анткени основной курста уже сенин дальше экинчи тепкичиң деп коелу да. Сен мисалы биринчи серияны көрдүң дагы, анан ошол сериянын толук эмесин сураса, сен билбей каласың. Анткени кийинкилерин көрө элексиң. Кийинки 99 серия биздин основной курста да. Бир сериясы бул мини курста. Ал эми ошол мини курстун трейлери бул акысыз сабак тугандар. Менимче мааниsin түшүндүңөр. Эми аягында айта турган сөзүм, бир эле сөзүм бар тугандар. Как кыска нуска айтайын. Легенды немного говорит. Они просто покажут, они докажут деп коет го. Далилейт, көрсөтөт, кылдырат. Всё. Силердин кызматыңардабыз. Курстан күтөбүз.